теңдемелер системасы өзү эки жолу бар. Эки жолу бар. Ал болсо Экран ордуна көрмөй коюу. Көрүнүш керек, көрүнүш керек. көрүнөт болду, көрүнөт. Ордуна коюу жолу, анан кошуу жолу. Эки жол бар теңдемелер системасында, ушул экөөнү үйрөнөбүз азыр. Бул жөн гана план болду. Анан төртүнчү, бул биринчи, экинчи, анан үчүнчү. Так, үчүнчү болду. Үчүнчүсүндө биз координаталар системасын үйрөнөбүз. Эми билет болушубуз керек. Координаталар системасы, андан кийин эң аягында төртүнчү ортодо келе турган ошол мисалдарды чечмелеген кылабыз. Мынакей бүгүн өтө турган сабактар ушулар болот. Так, эң биринчи теңдемелерди кайталап коелу. Мисалы, эң маанилүү нерсе биз теңдемелерде билиш керек боло турган нерсе, мисалы 2x плюс барабар 8 болсо, андан кийин 2x барабар 8 болсо, бул экөөнүн айырмасы эмнеде? Бул экөөнүн айырмасы. X-ти табыш үчүн биз экөөнү тең эле x-ти белгилеп коелучу. Мына x-ти табабыз. Бул жактан да x табабыз, бул жактан да x табабыз. Бул дагы теңдеме, бул дагы теңдеме. Бирок айырмасы бул жакта плюс болуп турат, а бул жакта минус болуп турат. Ошондо биз бул жакта плюс болуп турган учурда x-тин өзүн жазып алабыз дагы, барабарды коебуз, 8 жакка 2-ни минус x кылып алып өтөбүз бул жака. 6 Ал эми тескерисинче, ооба, так, x барабар 6 болуш керек. Ал эми тескерисинче көбөйтүү болуп калганда x-тин өзүн жазабыз дагы, жанындагы эмне сан болсо, ошонун баарын тең 8-дин астына түшүрүп салабыз. Башкача айтканда x 4. Демек биз теңдемелерди кайталадык, туурабы? Теңдемелерди кайталадык. Эми теңдемелер системасы дегенге киришели. Теңдемелер системасы деген эмне? Бул эки теңдеменин кандайдыр бир болгон байланышы. Эки теңдеменин бири-бирине болгон байланышы. Мисалы, кайсыл теңдемелер бири-бирине байланышат? Мен бул жака x плюс y барабар 5 дейин, анан x минус y барабар 1 дейин. Ошондо x канча, y канча деген суроо туулат. Канча болушу мүмкүн? Канча? 3 кошуу 2. 3 кошуу 2 барабар 5 болот. 2 барабар 5 болот. 3 кемитүү 2 барабар 1 болот. Демек, бул экөө бири-бири менен байланышып атат. Анда биз ушул теңдемени системага алып койсок болот. Башка теңдемелерде эмне айырмасы бар деп ойлойсуңар? Башка теңдемелер, мисалы үчүн 2x плюс 8x минус 7 барабар 11x плюс 4 деп коелу. Бул деле теңдеме, туурабы? Бул деле теңдеме. Бирок байкасаңар, бул теңдемеде бир эле өзгөрмө бар. Мына могул тамгаларды өзгөрмө деп коет математикада. Демек, бул жакта x деген эле бир эле өзгөрмө болуп атат. Ал эми бизде эки өзгөрмө пайда болсо, мына эки, эмне деген өзгөрмө? X жана y, бир эле теңдемебизде x жана y теңдеме өзгөрмөсү пайда болсо, анда анын түгөйү бул теңдемелер системасы болуп эсептелет. Демек, биз азыр эки өзгөрмөнү издеп атсак, биз мына жалгыз x деле издесек бир эле жооп чыгат. Ал эми бул жакта x-ти да y-ти да издеп атсак, анда бизден эки жооп чыгыш керек. Ошондо x айттыңар 3-кө барабар болуш керек, y болсо 2-ге. Демек, бизде 2 жооп чыкты. Мынакей ушундай теңдемелер системасы. Эми муну биз кантип чыгарсак болот? Так, план боюнча биз кошуу ордуна коюу жолун карашыбыз керек. Мисалы үчүн, азыр мен үйрөтө турган жол ордуна коюу жолу. Так. Мисалы, теңдемелер системасы берилсин. Y барабар 1 минус 7x 4x минус y барабар 32 дейли. Демек, биз бул жактан карасакчы, белгилеп коебуз. Так, звукту өчүрөбүз. Так, бул жакта карасак y турат, мына y. Бул y айтып атат. Мен y 1 минус 7x-ка барабармын дейт. Анда бул жерде деле y турат да, туурабы? Анда ордуна коебуз.
экөөнү эки башка жака жазып алабыз. Бул жака биринчи y барабар 1 минус 7x. Анан бул жактагы 4x минус y барабар 32. Эми биз y ушул санга барабар деди. Анда y-дин ордуна алып келип туруп ушул санды коюп коебуз. Мынакей могул сан y-га барабар болсо, мына могул жака эле алып келип коюп коебуз. Демек, өзү айтып атат, ордуна коюу жолу. Аха, түшүнүктүү, анда кеттик. 4x минус y ушул сандын баарына барабар болот. Минус 1 минус 7x барабар 32. Эмнеден ката кетирдим? Эмнеден ката кетирдим азыр? Кашак алыш керек. Кашак Минус 7x. Анткени ушул сандын баарына деп атат, ушул сан минус, мына могул сандын баарына, демек кашак алыш керек. Ал эми биз сыртында минус белгиси кашанын сыртында туруп калса, чыгарганды билебиз. 4x сыртында турат. Минус ичиндеги белгилердин баарын өзгөртөт. Азыр бул плюс 1 болуп турса, ичинде минус 1 болуп кетет. Бул минус 7x болуп турса, плюс 7x болуп кетет. Барабар 32. Эми x'тарды топтоп алалы. Байкасаңар, мынакей ордуна алып келгенде жалаң гана бир өзгөрмөлүү болуп калды. Анда бир өзгөрмөсө чыгат жолу. А эки өзгөрмөсө чыкпайт. Демек, ордуна алып келебиз. 4x'тер кала берсин бул жакта, тамгасы. Анан 7x дагы кала берсин бул жакта. Барабар 32. Анан бул минус 1'ди бул жака плюс 1 кылып алып өтөлү. Демек, 33. Ал эми 7x'ка 4x'ти кошсок, 11x келип чыгат. Туурабы? 11x. 11x. Ал эми x'ти табыш үчүн көбөйтүү болуп калды. Эмне кылам? Буну минус белгисине алып өтөмбү же астына түшүрөмбү? Астына түшүрөт. Демек, көбөйтүү болуп калганда астына түшүрөм. 33 бөлүнгөн 11. Негизи 33 деген сан бул өзү 3 көбөйтүү 11 деген сөз. Астында 11 турат. Демек, көбөйтүү турат ортосунда, кошуу эмес. Кошуу болгондо кыскарта албайт болчубуз. Көбөйтүү турса кыскарта алабыз. Демек, 11 менен 11'ди кыскартып салабыз. Эмне калды? Жөн гана 3 калды. Демек, x барабар экен 3-кө. Биз маселе бүт элек. Эмне үчүн бүт элек? Айтсаңар, эмне үчүн бүт элек? Биз аягына чейин чарп. X'ин ордуна коебуз да. Туптура биз деген ооба, эки өзгөрмө бар да. Бул жакта x анан y-ти табыш керек. Эки жооп чыгыш керек системада. Биз азыр бир эле жоопту чыгардык. 3 экен x. Ал эми y-ти табыш үчүн эмне кылабыз? Эң биринчи каласыңар мынакей. Бул теңдемеге ордуна койгула же бул теңдеменин ордуна койгула. Демек, бул жакта x-ус 3 чыкты. 3'тү алып барып туруп x-тин ордуна коюп коебуз. Мен бул теңдемени тандап атам азыр. Демек, y барабар 1 минус 7. Анан бул жакта белгиси жок болсо көбөйтүү болот. Көбөйтүлгөн 3. Демек, y барабар 1 минус 73 көбөйтсөк 21. Ал эми y барабар, демек, чоңунан кичинесин кемитебиз, чоңунун белгисин коебуз. Демек, минус болуп турат. 20'дан 1 дегенсек, 21'ден 1 дегенсек 20. Демек, y минус канчага барабар экен? 20'га барабар экен. Мынакей ушундай болгон бир теңдемелер системасын чыгардык. Текшерип көрөлү. Мисалы, бул жака бөлүп коюн. Негизи ортодо текшериштин эле кереги жок, бирок азыр жаңы үйрөнүп атабыз дейли, элестели, ошондуктан текшерип коелу. Y-га ордуна коелу. Y минус 20 дейт. Минус 20 y-дин ордуна барабар 1 минус 7 көбөйтүлгөн 3. Чындыгында бул жагыбыз 3'тү 7 көбөйтсөк минус 21 чыкты, анан 1'ден кемитсек минус 20 чыгат. Макул, туура экен. Биринчи теңдеме туура чыкты. Экинчи теңдеме 4 көбөйтүлгөн x дейт. X-ус 3 барабар. Жок, барабар эмес экен, минус y. Y болсо минус 20 болчу. Минус эмне болуп кетет? Плюс кайланып кетет, плюс 20 барабар 32. Чындыгында 32 чыгабы көрөбүз азыр. 4 3 көбөйтөбүз 12. 12ге 20'ны кошобуз, 32 чыгат. Демек, бул бизде эмне болду? Текшерүү. Демек, мен азыр муну сохранить этип коеюн. Креатив кылабы дейм да. Ордуна
Koyu. Çıkbek. Так, бұл жаққа сохранить етіп қояйын, одан кейін өшіріп берейін. Эми, мен азыр жаңы тапсырма берем, ушундай сыяктуу кылыпчы. Аны өзүбүз чыгарабыз. Байкасар, могул жактанчы мен мындай кылсам кандай болот экен силерге? Кара фонго коюп туруп эметейин деп атам да, жазып сары мененчи, мисалы мындай кылып. Азыр. Мисалы, азыр. Ушул кандай болот экен? Нормально эле. Жакшы. Ушул жакшы эле болот экенби? Анда ушул Ооба, менен калчы, мен көзүм ооруп кетип атат бул жакта эмеденчи, ак фондон. Демек, ушундай кылалы анда. Азыр мен теңдеме жазам. Силер дагы ушинтип ордуна кой жол менен чыгарып көрүлө. Y барабар 13 x минус 7. Ал эми Y барабар 23 x минус 6. Бул жакта жанакы теңдемеге окшош экен, жанакы теңдемеден кичине айырмасы бар экен. Бул жакта эмне айырмасы бар? Бул жакта карасаңар. Бул дагы Y экен, бул дагы Y экен. Бул Y ушул санга барабар. Бул Y дагы ушул санга барабар. Анда бул сан менен бул сан да барабар да турабы? Демек, чыгарып көрөбүз. 13 бияка жазайын. 13 x минус 7 барабар болуш керек кайсыга? Мына 23 x минус 6-га. Анда тамгасы барларды азыр бул жактачы кайсы чоң болсо ошол жакка жыйнаганыңар жакшыраак болот да. Кайсысы чоң? 23 чоң болуп атабы? Мына бул жакта 23 чоң, 23 13-кө караганда чоң болуп атат. Анда 13-ті алып барып минус белгисинен бияка өткөзгөнүңөр оңоюраак болот. Демек, 23x кала берсин. Ал эми 13-тү минус 13x деп алып өткүлө. Ал эми минус 6-ны бул жака плюс 6 кылсаңар жакшы болот. Плюс 6 кылып өткөрдүк, минус 7. Минус 7 кала берсин. Жоң гана орундарын алмаштырып коюп, мурун x-тарды сол жакта жыйначубуз, азыр жоң гана орундарын тескери алмаштырып коюп, эч кандай өзгөрүү болбойт. Так, 23-төн 13-тү кемитсек 10x болот, туурабы? Анан кийин 6-дан 7, демек чоңунун белгиси болмос, чоңу минус болуп турат. Анан 7-ден 6-ны кемитебиз 1. X-ты табыш эмне алабыз бул жакта? Унутпайбыз, кайра кайталайбыз. 1 бөлөбүз онго. Туура, минус 1 бөлү 10 дейт. Эми муну кооздоп жазып койсок болот. 0,1 деп, минус 0,1. Керекпи, кереги жокпу билбейм бирок. Азыр биз деген биринчи жоопту таптык. X барабар минус 1 бөлү 10. Эми Y-ті тапканга аракет кылалы. Бул жактан каалагандай теңдемени алсаңар болот. Же муну аласыңар, же муну аласыңар. Жана мен биринчини алгам, азыр экинчини ала берем. Каалаган тандайсыз. Демек, Y барабар 23 X 6. Карайбыз. Звукту өчүрүп коелу кайра. 23 дейт. X канча чыкты? Мынакей. Звукту өчүрүп коелу. Демек, 23 X болсо минус 1 бөлү 10 чыкты. Демек, минус 1 бөлүнгөн 10. Анан минус 6. Демек, көбөйтүүдө үстүнө эле көбөйтүлүп кетет, туурабы? Y барабар 23, 23-тү 1-ге көбөйтсөң 23 эле чыгат, анан астында бөлүнгөн 10. Минус белгиси бар, анан бул жакта да минус белгиси бар. Y-ті биз алып келсек, так. Ондук бөлчөктөргө айландырган билебиз, 23-түн өзүн жазабыз дагы. 23-түн өзүн жазабыз дагы. Канча 1-0 турабы? Анда үтүрдү артына санап туруп 1 деп туруп, анан үтүрдү бул жакка коюп коебуз. Ошондо минус 2,3 минус 6 болду, минус 6. Y барабар. Ошондо эмне болуп кетет? Бүтүн менен бүтүн кошулуп кетет да, минус белгиси коюлат, Демек, минустар коюлат биринчи, анан кийин 6-га 2-ни кошсок, 8, анан 3. Демек, Y барабар минус 8,3. Y барабар минус 8,3. Ал эми X болсо, башкача кооздоп жазсак,
Минус 0,1. Демек биз эки уникалдуу жалгыз жоопторду алдык. Түшүнүктүү, суроо жокпу? Баары түшүнүктүү? Ооба, түшүнүктүү. түсінікті. Жакшы. Мынакей. Азыр точно ушуга окшош бир эсеп берем, бирок аны өзүңөр чыгарышыңар керек. Бир да ката кетирбей. Ката кетиребиз эле, макул. Бирок чыгарабыз, макулбу? Y барабар, мага ката кетирип кетирбегендер маанилүү эмес, кыскасы аракет кылгандар маанилүү. Барабар 5. Y ката кетирбейсиңер деген күнү, ал именно орто күнү ката кетирбейсиңер, макулбу? Ошого сөз беребиз. Башка күндөрү ката кетиребиз эле, главный аракеттен бир. Бул эсеп чыгарып көрөлү азыр. X барабар -2, Y барабар -3. Ошондо айылта сен, бул. Сен сүйлөдүңбү? Ооба, айылтам. Башкаларыбызды да чыгарабыз. Канча болду башкаларыбыздыкы? Аракет кылабыз. Демек, бул жактан эң биринчи байкай турган нерсебиз бул деле Y экен, бул деле Y экен. Анда Y ушул санга барабар болсо, Y ушул санга барабар болсо, анда экөө бири-бирине барабар да, туурабы? Анда ушинтип жазып алайын. 9x плюс 5 бул Y барабар, бул экөө Y менен Y деген окшоштон да, анда бул менен бул окшош. Окшош деген математикада барабар деген түшүндүрөт. Минус 6x минус 25. Болду, кеттик. Анан бул жакка дополнительный бир теңдеме жазып койгон, анан ордуна коебуз да, туурабы? Y барабар кайсы соңуйраак болот? Макул, эми биринчисин алып берейинчи. 9x плюс 5. Азыр биз деген бул жакты чыгара алышыбыз керек. Макул. Азыр кайсысы чоң болот? 9 чоң болот, анда 9 кала берсин ордунда. Анан минус 6x'ти плюс 6x кылып алып өтөбүз. 6x барабар минус 25 кала берсин, анткени бул жөн эле сан. Анан плюс 5 деген бул жака минус 5 болуп келиши керек. Минус 5. Ошондо бул жагыбыз минус 25 минус 5 минус 30. Эгерде ушундайды ким билбесе, ушуну интернеттен карап издейбиз, макулбу? Меникинде бар бүтүн сандар деген ушул нерсени. Ушундай нерседен көбүбүз ката кетирип атабыз. Демек минус 30 чыгат. Бул бүтүн сандара кирет. Бүтүн сандарды издесеңер чыгат. Ал эми 9га 6-ны кошсок 15x болот. Ал эми x'ти табыш эмне алабыз? Көбөйт болуп турса, минус 30-тун астына түшүрүп салабыз. 15ти. Ал эми 30 деген сөз өзүңөр жакшы билесиңер. Өзүңөр жакшы, бул жакта үстүндө минус турса, тапкана ортосуна жазып койсок дагы болот. 30 деген өзү 15 көбөйтүлгөн 2 болчу, астында 15. 15 менен 15 кыскарат дагы, минус 2 калат. Бул минус, анан бул минус 2. Демек, x барабар экен минус 2-ге. Макул, биринчи жооп чыкты. X барабар минус 2 деп коелу. Y канчага барабар? Кеттик, анда иштеп көрөлү. X'ыбыз минус 2 болсо, анда ордуна коебуз. Y барабар 9 көбөйтүлгөн кайсыл x? X деген минус 2 болду да. Плюс анан 5. Y барабар плюс 9 минус 2 көбөйтсө канча болот? Минус 18. Минус 18. Минус 18. Минус 18 плюс 5 бул Минус 13. Y барабар минус 13-тү берет. Демек, Y бул минус 13 экен. Молодец. Скоростта жакшы чыгардың, молодец. Демек, эгерде ким чыгара албай калган болсо, ушундай жооп чыгыш керек. Бирок чыгарганга аракет кылабыз. Кийинки эсептер ушуга дагы ушундай эсеп болот, бирок кичине улам татаалдап иштейт. Бул жеңилдери гана. Кеттик. Сүйлөп бүткөндөн кийин микрофонду өчүрүп коебуз, макулбу? Эми кеттик, кичине оорлотоюн. Мисалы, мындай берилсин. Y барабар x плюс 1, анан 5x плюс 2y барабар 16. Демек, бул жакта жаңы эле чыгаргандагыдай эмес экен. Бул жак Y, бул жак Y эмес экен. Бирок биз бул жакта Y ушул санга барабар деп айтып атат. Y ушул санга барабар деп айтып атат. Демек, экөөнү тең жазып алайын. Бул жерге жазып алайын.
Бул жерге жазып алайын. Экөөнү эки башка жакка жазып алайын. Анан кийин карайбыз. Бул жакта өзү айтып атат. Y ушул санга барабар деп. X барабар 2, Y барабар 3. Молодец. Демек 5x жазабыз. 5x плюс 2 көбөйтүлгөн y канча болду? Y болсо x плюс 1 болду. Барабар 16. Кайсы жерден ката кетирдим? Кашагалуу. Кашаға. Туптура кашагалыш керек. Анткени бул жакта y көбөйтүп атпайбы? Ооба, туптура. Y көбөйтүп атпайбы? Y деген могул сандын баардыгы болуп турат. Демек ушул сандын баардыгы. Эгерде могул жактан 2 кашаны койбой койсом, 2-ни x кале көбөйткөн болуп каласың да, 2x болуп калат. Ошондуктан кашаны коебуз. Кашаны коебуз. Эң маанилүү. Адашпайбыз, макулбу? Анан кеттик, улантабыз кайра. Так, 5x болсун, кала берсин бул. Кашаны ачканды да үйрөнгөнбүз. 2-ни көбөйтөбүз x-ка 2x, 2-ни көбөйтөбүз 1-ге 2 болот. Барабар 16. Тамгасы барлар сол жакта ала берсин. 7x болот. 5x-ка 2x'ти кошсок барабар, анан 16-дан бул жака минус белгиси менен өтөт. Минус 2. 16-дан 2-ни алабыз. 14. 7x. X барабар 14-ті 7-ге бөлөбүз. Барабар 2 чыгат. X барабар 2. Жазып коеюн жолун. X барабар 2. Y барабар канча? Y-ті да ушун X ордуна эле окуп коем. Y барабар X 2 болсо 2 плюс 1. Y барабар 3-кө турбайбы деп системаны чыгарып коебуз. Түшүнүктүү? Суроо жокпу? Жок. Жакшы. Эми жана Y-тар барабар болчу, азыр X-тарды барабар кылып көрөлү. Система X барабар 10 Y, ал эми 2X плюс 3Y барабар 46 дейин. Ошондо ушуну кантип иштейбиз? Өзү иштейбиз, бат-баттан иштейбиз. Колдон келсе жарышабыз, жана элеки биринчи чыгарып аткандар менен. Кени бат иштеген дагы бул өзүнчө навык да. Ортодо аябай жакшы жардам берет. Y барабар 44 бөлү 13 болбойбу? 44 бөлү 13. Не болбойбу? Y 8 болот. Y 8 болот. Y 8. Так. Эки жооп сен чарсаң, демек Y 8 дедиң, анан Y 2. Y 8 болсо Y X 2. X 20. Так, мынакей, ушундай жооп. Карайбыз. Бул жакта экөөнү жазып алалы бул жака. Звукты өчүрүп кайра, макулбу? Так, кайра бул жака жазып алайын. Анан 46 эле бул жер. 46 болчу. Бирөөсүн бул жака жазып алам. Анан бирөөсүн бул жака жазып алам. Кеттик, анан кийин иштей берели. Неге ушундай? Андан кийин бул жактан биринчи иштейбиз. 2x дейбиз. 2x бирок x'siz болсо бул жактан айтып атат. Мен 10y дейт. X да айтып атат. Мен 10y. Макул, x 10y болсоң 10y деп жазып коелу. 10y. Ортосу көбөйтүп алгандыктан көбөйтүп жаздым. Плюс 3y барабар 46. Так, биринчи көбөйтүш иштелет, туура, көбөйтүн биринчи иштеп алабыз. 2-ни 10го көбөйтсөк 20y болот. 20y плюс 3 y барабар 46. 20y-га 3y кошсок 23y болот, барабар 46. Ал эми y табыш үчүн 46-ны бөлүп салабыз 23-кө. 46 деген өзү бул 23 көбөйт 2 да, туурабы? 23 көбөйтүлгөн 2. Ал эми астында 23 турат. 23 менен 23 кыскартып салсак, y барабар 2 келип чыгат. Демек y таап алдык. Y барабар 2 экен. Анда x табабыз. Демек x жазабыз. Барабар 10 көбөйтүлгөн
Y болса 2 болду, мына Y 2, 2. Демек X барабар 20. Мына экинчи жооп чыкты. Y барабар 2, X барабар 20. Молодец, Аэлита. Кеттик анда дагы. Дагы аракет кылалы. Ката кетирбеген деңгээлге жетишсек, анткени ордун эсептери бул эсептерден 5 эсе оор аябай элечи. Так, эми кеттик кайра. Система Y барабар минус 2,5 X, анан 5X плюс 4 Y барабар 75ке. Ушуну чыгарабыз. Ошол система тарткандан 7-нчи классында аябай жаман көрчүм, тарталчу эмесмин. Башкача булдырчу. Y минус 2,5 дейт. Биз 2,5ды бөлчөк, жөнөкөй бөлчөккө кантип алып келе алсак болот, мисалга. Так, бардыбызга кайталануучу эле нерсе бул алгоритм. Буну бул жакка коебуз, муну бул жакка коебуз. Чыгара иштей беребиз, бүттү. Мынакей иштей беребиз. Муну көздөй. 5x плюс 4y барабар 75. Так, биз 2-нчи, 4-нчү, 6-нчы, 2, 4, 6 ана жок. 2, 4. Бүгүн качанчы күн? 29. 3-нчү күн. Биз 1-нчи күнү өттүк. 3-нчү күнү. Так, 1, 3, 5 воскресенье болот. Демек 1, 3, 5 воскресенье саат 4-тө дайыма жолугабыз макулбу? Так, мурунку сабакта мен тапшырма берген эмесмин. Бирок бүгүнкү сабакта өтө көп тапшырма берем. Ошонун баарын тең ар бирибиз чыгарабыз макулбу? Бул жактан Аэлита, Сайкал, Айгерим, ким дагы? Аскар, ушу төртөө эле жиберип атат. Калгандарыбыз баарыбыз жиберебиз. Ар бирин чётко жазып туруп жиберебиз. Мен текшербей койбойм, мен обязательно текшерем. Ар бири ким кандай иштеп атат, кандай жол менен иштеп атат карап чыгам, макулбу? X 15ке барабар экен. Y ошондо. Математикачы жашоодо эмнеге үйрөтөт деп ойлойсуңар, мисалы? Ким кандай ойлойт? Менин оюмча жашоону жеңилдетүү го. Туптуура, молодец. Көбү ойлошот да математиканы бул ар кандай эсептерди чыгарууда керек депчи. Бирок математика андай учурларда кереги жок. Математиканын андай учурлар, мисалы үчүн соода сатыкта макул эми кичине кереги тийип калышы мүмкүн, бирок математика деген эң оңой жолун издөөлөрдү үйрөтөт ушул илимчи. Биз азыр бул жактан кантип оңой чыгарсам деген суроо менен ойлонуп, көп изденебиз да. Ал эми жашоодо эле, турмушта деле бир бизнес ачсаң, бизнесте кечке эле ошол ишти кайталагың келе бербейт да. Анан ушунун оңой жолун кантип ачам деген ой толгоолор башталат да. Мына ошондо да математика сыяктуу ойлонуп баштайсың. Мына ушул жакта математика керек. Так, кеттик уланталы. Башка жооптор жок, бизде бир эле жооп чыкты. Макул анда. Бул жактан эң биринчи мен деген 2,5ды минтип жазып алгым келип атат. Y барабар 5 бөлү 2. X минус. Тура 5'ти 2'ge бөлсөң деле 2,5 тиет. Кеттик улантайын. 5x плюс 4 көбөйтүлгөн Y дейт. Ал эми Y бул жактан эмнеге барабар болду? Минус 2'ден 5 көбөйтүлгөн X-ка. Минус 2'ден 5 көбөйтүлгөн X-ка. Мына 2 белги катар менен келип калды, ошондуктан кашаага алып коелу. Кеттик анда. Барабар 75ке. Биз бул жактан 5x кала берсин плюс 4'тү үстүнө көбөйтөбүз. Билесиңер, өзүңөр.
Demek kalanday сан bolsun көбөйтүүдө üstüne көбөйтүлүп кетет. Ошондо 4 көбөйтүлгөн минус бияка 4 içine кирип кетти да тура. 4 көбөйтүлгөн 5 бөлү 2. Мен бул жактан 4-тү 2 кээрлер кыскартып салсам түшүнбөй калат да, мындай элестетүүсү оор болот. Чындыгында түшүнөм аларды делечи. Биз болсо мисалы үчүн 4-тү мынтип кыскартып салып атпайбызбы? 2ге кыскарды деп. Кээрлер түшүнбөйт муну. Аларды кантип элестетиш керек? 2 көбөйтү 2 деп жазып беребиз. Анан бул менен муну кыскартабыз. Анан ошондо 2 калып калат деп түшүнүш керек. Кээ бир мугалимдер ошолорго өздөрүнө да ойлойт да мугалимдер. Так, кеттик. 5x. Демек, бул жакта плюс, бул жакта минус болуп калды. Кимиси күчтүү? Минус күчтүү. Минус күчтүү. Минус жазылат. Ошондо 2 кетти астындагы, үстүндөгү 2 менен 5 10-ду берет. Анан сыртында x. Көбөйтүү деп жазып коебуз. Көбөйтүүсүн жазбай деле койсок да айырмасы 10x болуп калды. Барабар 75. Демек мен азыр оңой жолуна түштүм. 2,5'ти мен 4кө көбөйтүп, мамча түрүндө көбөйткүм келген жок. Жөн гана кыскартып оңой жолун таптым. Демек, минус 10дон кемитебиз, чокошобуз 5'ти. Албетте чоңунун белгиси коюлат дагы, анан 10дон 5'ти кемитип койсок 5x калат. Барабар 75. Ал эми x табыш үчүн көбөйтүү болуп турат. Баары жакшы элес. 75'ти бөлүп салабыз минус 5ке. 75'ти минус 5ке бөлсөк, канчадан тийип калат ошондо? 15. 5, э? Минус 15. 5'ти 5ке. Демек, Минус 15. минус 5. Мына мынтип жазып коелу. Минус 15 көбөйтүлгөн 5 бөлү. Бул жерде минус эмес болчу экен, плюс анан астында минус 5. Бул менен бул кыскарат дагы минус 15 калат. Минус 15. Демек, x барабар минус 15. Жана ким минус 15 деди эле? Минус 15 деген. Мен айткам. X минус 15. Y 3,75 чыкты. 15 таптың, бирок y-ди айтып элексиң, демек, y-ди табабыз анда. Y барабар Y 37,5. бөлү x болсо үстүнө эле көбөйтүлүп кетет, туурабы? X депчи. Бул жакы көбөйтүлдү. Бирок x болсо 15 болду. Минус 15ке жадалса. Минус 15. Так. Не болуп койсок болот? Канча чыгып калат? Ошондо y барабар 15'ти 5ке бөлсөк 75, 75'ти 2ге бөлсөк, так, минустан минусту көбөйтсөк плюс чыгат. Демек, оң сан чыгат экен, 37,15. 2. 37,5 болот экен, демек 37,5 чыгат. Y барабар 37,5. Мынакей ушинтип дагы бир кичине оор болуп баштаган теңдемелер дагы оңой жолго салып чыгарып салдык. Кийинки эсепке өттүк. Мындай теңдемеден азыр менде бирөө калды. Анан кошуу жолун көрсөтүп берем. Практика кылыш керек. Кантсе да практика көп нерсеге жардам берет да. 5x минус 3y барабар 14. 2x минус плюс y барабар 10 дейт. Шуну чыгарып көрөбүз. Демек, ордуна коюу жол менен чыгарабыз. Экөөнү эки жакка, бирөөсүн бул жакка, бирөөсүн бул жакка жазабыз дагы. Чыгарабыз, анан кийин ордунап келип коебуз. Бул жакта бирок эмне экен? Нерселерге жардам берет окшойт. Бул жакта коюп коеюн. Так. Анан бул жакта жанагындай эме эмес экен да, бул жактачы y барабар x барабар эмес экен да. Анда эмне кылып алабыз? Өзүбүз барабарлап алабыз. Бул жактан x табыш, мына бул жактан y-ди таба алалы, оңоюраак экен. Бул жакталар тийишпей эле койгулу, оор болуп кетет экен. Могу жактан y-ди табыш үчүн формула чыгарганда үйрөткөн билесиңерби? Формуладан мисалы үчүн y-га прицелди коебуз да, кантип табабыз? Могу 2x'ти жоготушубуз керек. Кантип жоготобуз? Y барабар 10 бөлүнгөн 2x. Көбөйтүү болгондо бөлө болмок да, көбөйтүү болгондо. Бул жакта эмне болуп турат? Минус. Демек, бул жака минус белгиси менен алып өтөбүз. Ошондо y барабар болуп калат 10 минус 2x. Мынакей өзү айтып атат. Мен y дейт барабармын 10 минус 2x. Анда 5, так. 5x минус 3 көбөйтүлгөн
10 minus 2x barabar 14. Ne kata getirdim? Кашча кылыш керек. Hatayın unutabız. Anken көп окуучулар ушу кашаны унутуп калышат да. Демек кашаны түшүндүк. Бүттөн анар өзү чарабыз. Барды андай фундаментин куруп бердим. Дуалын өзүбүз көтөрөбүз. Анан чатырында жаап коебуз, эң аягында. X barabar 4, Y barabar 10 чыгабы? X barabar 4. X 4-кө барабар болсо, Y кантип 10-го барабар болсун? Мындай логикалык жактан. Өзү Y бул жактан кемитип атасың го санда Y. Ondan кичинекей сан чыгат. 2 экен. 2. Демек, Y биринчи 2. жооп даяр, Бул азыр ким чыгарды ушуну? Атыңар айтып койсоң. Эгерим. Түшүнүктүү. Так, дагы 2 жооп керек, магандан кийин мен чыгарам. Так, звукту өчүрүп коебуз, калганыбыз. X барабар 4-кө экен. X барабар 4-кө, Y барабар ошондо 2-ге. Y-ди чыгара берсең, мынакей аз кеттик, бул жак чыгарабыз. 5x кала берсин. Суроо болсо берип коебуз, макулбу? Минус 3-тү көбөйтөбүз 10-го. 30 болот, минус 3-тү плюс 10-го көбөйтсөк минус 30 болот. Минус 3-тү минус 2-ге көбөйтсөк, минуска минусту көбөйтсөк плюс чыгат, плюс 2 эмес 6x болот, барабар 14. Ошондо тамгасы барлар, булар 5x анан 6x. Кала берсин булар. 5x-ка кошобуз 6x-ти, барабар 14, минус 30, плюс 30 болуп өтөт. Ошондо 44 барабар 5x-ка 6x-ти кошсок 11x болот. X-ти табыш үчүн мына эми көбөйтүп алып турат, ошондо астына түшөт. Унутпайсыз, макулбу? Көбөйтүп алса астына түшөт. 11. 44 деген бул 4 көбөйтүп 11 бөлү 11. Мондайчы 11-ге көбөйтүлгөн 44, 55 деген сандарды жаттап калам, макулбу? Бул деген 11 көбөйтүү ушул деген сан. Анткени кыскартып, в основном ушинтип кыскарып кетет көбүчү. Демек x барабар 4-кө жазып коет. X барабар экен. 4 барабар. Ошондо y барабар 10 минус 2 көбөйтүлгөн x дегенибиз 4 болсо, y барабар 10 минус 8. Ондо 8 алсак албетте 2 да. Y барабар 2 деген жоопту алабыз. Y барабар 2. Мынакей ушундай теңдемени чыгардык. Демек, ордуна кой жолун түшүндүкпү? Жакшылап практика кылдык. Кеттик эмда кошуу жол. План боюнча экинчисинде кошуу жолун үйрөтүнөт. Демек, кошуу жолу кандай? Кошуу жолу мындай. Кадимкидей эле эч нерсе өзгөрүүсүз. Кайра эле жаңы элекиндей система берсин. X минус 6 y барабар 17. Анан 5x плюс 6 y барабар 13 дейт. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул кошуу жол деген эмне? Көбүс түшүнбөйт да. Бул деген жөн гана. Бул жактагылар менен кошобуз, бул жактагыларды. Мынакей ушундай. Демек, мынакей бул жакта ошондо эмне жазылып турат? X минус 6 y звукту өчүрүп коелу. Звукту өчүрүп коелу. Так, x минус 6 y плюс 5x плюс 6 y. Демек, эмне мына бул жакта кошуп атам, көрдүңөрбү? Мынакей коштум. Бул көп мүчө менен бул көп мүчөнү коштум экөөнү. Барабар чыгыш керек. Барабарды жакшы белгилеп коюн. Барабар. Анан кайра 17 менен 13-тү кошом. Бизге эң жаккан нерсе эмне? Минус 6y менен плюс 6y кыскарып кетет, Заказга кийип салайын. Анан бул жакта бизге x плюс 5 калды. Плюс 5 x барабар минус 2 17-ге. Ошондо 30 болот. Анан 5x-ка 1x кошсок 6x болот. Анан 30. 30-ту табыш үчүн биз
30 эми x'и табыш үчүн биз 30'ду 6'га бөлүп салабыз. 30'ду 6'га бөлсөк 5. 5'тен x барабар 5. Мен кече теңдемелерди чыгарганда айтып атпадым беле? Теңдемелерди чыгаргандачы. Силер деген могул жакты бири-бирине көбөйтүп койсоңор, бул жак чыгат деп. Мына ушул жактан далилди алсаңар болот. Демек 5'ти 6'га көбөйтүп койсоңор, силер 30'ду аласыңар деген сөз. Демек x бир эле жооп чыкты. Бизде бир эле жооп. Шашпайбыз. Бизде деген 2 жооп бар. X барабар 5 болсо, y барабар канчага? Анда бул жактан кайсы теңдемени алалы? Буну алалы же муну алалы? Кайсысын алалы? Кайсысы оңоюраак көрүнүп атат? Мага үстүңкүсү оңоюраак көрүнүп атат, ошондуктан үстүңкүсүн алалы. Демек, x минус 6y барабар 17'ni алдык. Ошондо x-ка 5 болсо, минус 6y барабар 17 дейине, минус 17. Анан кийин бул 5'ти минус 5 кылып өткөрөйүн. Минус 6y барабар 17 минус 5 болуп өттү. Анан эми 17'ден 5'ти алсам канча болот? Так, 12. 12 минус 6y. Ал эми y-ти табыш үчүн эмне кылам? Полностью эмне көбөйтүп алып турса, жанында эмне турса ошонун баарын тең 12'нин астына түшүрүп салам. Башка жактан плюс менен минусту бөлсөк минус сан чыгат, 12'ни 6'га бөлсөк 2 деген сан чыгат. Y барабар минус 2. Y барабар минус 2 экен да. Мынакей ушундай жооптор чыгыш керек болчу. Бул кошуу жолу болчу. Демек, ушинтип чыгардык. Макул, жакшы, эң жакшы. Кошуу жолун үйрөндүк. Бирок кошуу жолун мен мындан дагы оңой. Так. Плюс 2 болбойбу. Жок. Минус 2 болуп, мынакей карасың. Бул жакта 1 минус болуп турат. Мен да кээде классикалык каталар кетирип алыш мүмкүн, ошондуктан кайра карап атпайм өзүм. Так. Эми макул. Так, мен азыр бул жакты өчүрүм, бул жакты калтыра берейин да, мындайча. Кошуу жолун түшүндүк, кыскасы эмне кылат экенбиз? Бул жак менен бул жакты бири-бирине кошот экенбиз. Бирок биз муну минтип эле жазсак болот да. X минус 6y 5x плюс 6y барабар 17, анан барабар 13. Экөө бир эле сөз да. Болгону биздин теңдемеде мынакей могул экөө минус 6y плюс 6y болуп турбайбы? Демек, минус 6y плюс 6y. Муну жок кылып салабыз, болду. Кайра жанагынтип майдалап жазбай элечи. Анан x-ка 5x кошуп коебуз. X плюс 5x барабар 17ге 13'тү кошуп коебуз. 30. Анда 6x барабар 30. 30, анда x табыш үчүн 30'ду бөлүп салабыз. 6'га 5 деп эле жазып коебуз. 6 бөлсөк 5 чыгат. Мынакей оңой жолу ушундай, кошуу жолу. Суроо жокпу? Суроо барбы же? Түшүнүктүү, Суроо жок, Түшүнүктүү. Только жанагы плюс менен гана минус кыскарат да ошондо. Туптура плюс менен минус кыскарат. Эгерде экөө тең плюс болуп калганда анда эмне кылабыз? Анда азыр чыгарып көрөбүз ошону. Мисалы. Жакшы, ушундай суроолор берип турасыз. Кайра система. Силердечи ушул кошуу жолун анча жактырбасаңар, берки жолду эле колдонсоңор болот. Эки жол тең баары жооптор окшош чыгат. 4x минус 7y барабар 30. 4x минус 5y барабар 90. Туптура, жана эле суроо бергенсиң сен, мынакей ушул. Муну бул жакка жазып алайын өзүнчө. Бул системага кала берсин, берилиши депчи. Жана бул жакта минус 4x, анан плюс 4x болуп турган. Бирок азыр бул жакта экөө тең плюс 4x болуп калды. Анда эмне кылам дейсиң? Анда эч нерсе кылбай эле, анда барабардыкты сактап каласың. Эмне үчүн жанагы мектепте айтат го, мынтип туруп, минус 1'ди көбөйттүм деп коет го. Ар бирине көбөйтүп чыктым. Анын маанисин да билбейт кээ бир мугалимдер өздөрүчү. Бул мындай сөз. Мисалы үчүн, мен барабар 7 барабар 7 дейин, жагат мага 7 деген сан. Эки жак тең минус 1'ге көбөйтсөм, бул жакта эле минус 7, бул жакта эле минус 7 экөө бири-бирине барабар бойдон калат экен. Түшүнүктүү дейт. Анан мындай кылат да, бул жакка келишет. Анан кийин мен анда ошондо бул жакка деле минус 1'ди көбөйтсөм, бул жакка деле минус 1'ди көбөйтсөм болот турбайбы деп ойлойт. Анда барабар бойдон кала берет. Анда ошентет. Бирок ошонун кыскача жолун мынтип жазып койгон да, минус 1 депчи. Ошондо ар бирине көбөйтүп чыгасың, бул минус 1'ди. Минус 1'ди 4x-ка көбөйтөсүң,
Минус 1'di минус 7y-ка көйтөбүз. Унутпай, 7y эмес, минус 7y жакшыраак белгилеп коюн. Анан минус 1'di көйтөбүз 30-ка. Жазам. Ошондо бизде эмне пайда болду? Минус 1'di 4x-ка көйтсөк, минус 4x. Минус 1'di минус 7y-ка көйтсөк, минуска минусту көйтсөк, плюс 7y. Анан минуска плюсту көйтсөк, минус чыгат, минус 30. Кеттик. Анан 4x асты эчтеке өзгөрбөсүн. Асты кошулбойдон калсын. 5y барабар 90. Кеттик эми бул жакка өтөлү. Жакшы болду да. Жакшы болду. Себеби бул жак менен бул жакты кошоордун астында биз деген плюс 4x менен минус 4x'ти жок кылып салсак болот. Жакшы болду. Андан кийин качабыз үстүндө 7y кошулган минус 5y. Бул жактан кайсы күчтүү болуп кетерин силер өзүңөр жакшы билесиңер. Эмне күчтүү? Плюс менен минус. 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 Бар. Анан кийин минус 30 плюс 90. Минус 30-ка кошом 90-ду. Ошондо, так. Могул белги ашыкча болуп турат, Ладно, өчүрбөй эле түшүндүк да, могу кереги жок муну. Так, 7-ден кемитен 5-ти ошондо 2y барабар. Ошондо 90-тон 30 деле кемитип коебуз, болду. Чоңунун белгиси плюс болуп турат, 60 болот. Ал эми 60-ты 2-ге бөлсөк, 30-дан тет. Y барабар 30. Анда кеттик, ордуна коебуз. Кайсыл жакка койсок эми? Могу жерге эле кой берели. Каласыңар, могул жактан деле алсаңар болот. Бул жактан аласыңар, бул жактан аласыңар, айырмасы жок. Баардыгы эле окшош. Бул жакка коюп көрөйүн. Y-гыбыз канча болду? Y-гыбыз 30 болду. 4x минус 5y, y-гыбыз болсо 30 болгон, барабар 90-го. 4x кала берсин, бул тамгасы бар болуп атат. Минус 5-ти 30-га көйтсөк 150. Могу экөөнү көйттүрүп эле, артына 1 нөлдү кошуп койсоңор 15, анан 0 барабар 90. Анан кийин 90-дун оң жагына 150 плюс белгиси менен өтөт. 90 плюс 150. 4x калат бул жакта. Так, 240 болот бул жагыбыз. 240, анан 4x. X барабар. Мондай учурдачы, көбү мамыча түрүндө бөлөт болчу турабы? Кээрлери башы менен деле логика салып иштеп коюшат. Мен болсо мага ушундай мондай жол жакты. Мисалы үчүн 240 бөлүнгөн 4. Ортодо ушул аябай жакшы жардам берет. 240-ты артында нөл менен бүткөндөрдү биз деген мынтип жазып алсак болот да. 24 көбөйтүлгөн 10 деп. 24-тө 10 көбөйтсөң баары деле 240 да. 24 деген өзү 6 көбөйтүлгөн 4. Анан көбөйтүү 10. Демек 24 бөлүнгөн 4. Анан бул жактан 4 менен 4 кыскартабыз дагы, 6-ны 10-го көбөйтүп койсок 60 чыгат дегенди түшүндүрөт. Мына бул дагы бир лайфхак болуп калат. Демек, бул жактан y барабар 30, x барабар 60 деген жоопду алабыз. Мына жообубуз 2 жооп чыкты. Суроо жокпу? Жок. Демек, экөө тең окшош белги туруп калса, бул жакта экөө тең окшош белги туруп калса, түшүндүк, эмне кылабыз? Бирөөсүнө минус белгини көбөйтүп салабыз. Эми азыр оңоюраак эсебин берейин. Жок, азыр жаңы элекинде берейин, экөө тең окшош болуп калсын дейин. Жок, такыр башка болуп калсын. X плюс y барабар 4. Анан 4x минус 5y барабар 7. Муну чыгарып көрөлүчү кана. Кошуу жол менен чыгарабыз. Кошуу жол менен. Өзүн жазып алабыз астына. Так, окшоштор жок экен, эмне алабыз? Окшоштор жок экен. Минус 4-кө көбөйтөбүз. Үстүн. Минус 4-кө көбөйтөбүз, туура. Астына тийбейбиз, Демек, минус 4-тү x-ка көбөйтсөк, жазабыз бул жакка. Минус 4x болот. Көрдүңөрбү, бул деген не аз ким айтты? Бул деген астындагы 4x-ка тууралып атат. Значит, могу x-ти мен минус 4x-ка айландырышым керек экен деп ошентип ойлонот. Силер да ошентип ойлонгула. Анан калгандары без проблем көбөйтүлөрсүн дейт да. Минус 4-тү көбөйтөбүз y-ка. Минус y.
минус 4y болот. Аны минус 4-ті көйтөз плюс 4-кө барабар минус 16. 4x минус 5y барабар 7. Все, улантабыз өзү чыгарабыз до конца. Y барабар экен минус 1-ге. Y минус 1-ге, кеттик анда x таап алабыз ошол жактан. Кошуу жолун жакшыраак билебиз. Так, азыр чыгарып аткандар улантып чыгарып кете бергиле. Ал эми чыгара албай жаткандар азыр мен чыгарам, ошол жактан улантабыз. Чыгарып бүткөндөр жолун мага айтып коесуз. Анан чогуу эң салыштырабыз. Кайсы жерден ката кетирдик же туура чыкты, ошону бара карайбыз. Демек, бул жакты менен бул жакты кошобуз, бирок ага чейин биз деген биз жакшы көрө турган нерсе бул кыскартабыз. Плюс 4x минус 4x жоголду. Минус 4y кошулган минус 5y. Силер жакшы билесиңер, минус бул жактан күчтүү болуп кетет, ошондуктан минус 5y деп жазып койсом болот. Барабар минус 16 плюс 7. Кеттик. Минус 4y минус 5y бул минус 9y берет. Барабар. Ал эми 16-дан 7-ни кемитип койсок, минус 11 болот. Ой, 9 болот, Минус 9. Y барабар минус 9 бөлүнгөн минус 9. Демек, көбөйтүп турсак, не турса ошонун баарын астына өчөт. Минуска минусту бөлсөк, плюс сан чыгат. И окшош сандарды өзүнө бөлсөк, 1 чыгат. Y барабар 1-ге. Жакшы. Y барабар 1 болсо, жазып коеюнчу бул жакка. Y барабар 1 болсо, анда x барабар канчага? Кааласак бул теңдемени ала берели, эчтеке болбойт. Каалагандай теңдемени ала берели. 4 көбөйтүлгөн x минус 5 көбөйтүлгөн y1 болсо, анда 1 эле кала берсин болду. 5-ти 1-ге көбөйтсөң 5 барабар 7. 4x-ти табыш үчүн биз деген, 5-ти эмне алабыз? Астына чөп саламбы же бияка кетиремби? Не алам? Плюс 5. Демек, бияка кетирем плюс 5 кылып, молодцы. Айырмалап калдык уже. Эми бул жакта 12 болот. Эми бул жакта 4x. X барабар 12-ни бөлүп салабыз 4-кө. 12-ни 4-кө бөлсөк x 3 чыгат. Демек, x барабар 3 экен. Молодец. Молодец, жакшы чыгардың. Жаңа элекке Руслан беле. Ошол жакшы чыгардың. Так. Түшүнүктүү, Мен азыр бул жакта Так. Мен бул жакта точно ушундай мен канча 8 теңдемелүү системасын даярдап койгом, ал үй тапшырма болот. Азыр план боюнча эмнени өттүк элек? Так, кошуу жолун өттүк. Ордуна коюу жолу, анан координаталар системасы туура. Ушуну ачайын деп атам. Баарыбыз эле мектептен координаталар системасын өткөнбүз, туурабы? Же туура эмеспи? Баарыбыз эле билебизби? Билбегендер барбы же жокпу? Жакшы билбейм. Азыр үйрөнөбүз, ошо билбегендер үчүн. Так. Координаталар системасы деген бул жаңа эле биз жакшы көргөн x жана y сандарын, өзгөрмөлөрүнөн байланышкан бир координаталар. Мисалы, чейин координата системасын. Баксаңар, могул жакта ким врач болот, ким ошо врачтар биология окушат, мондай хромосома дегендер. Ушуларга окшош, x деген, анан y деген. Шундан алынган эмеспи же башка? Бирок илгери эле бар болчу да бул, тамгалар. Так. Мисалы, бул жакка бийиктикке вертикалдык, бул сызыксыздын бул дайыма эмне болот? Эмне болуп аталат бул сызык? Y. Дайыма y болот. Анан кийин математиканы жакшы окуп баштасак, анан экөөнүн алмаштырып деле эсептей берсе, бирок мен деген y деп көнүп калгам. Ал эми бул жактан горизонталдык түшкөн сызык, түз сызык бул x болот албетте. Мисал үчүн, бул жакта эки өлчөмдүү жалпак нерсе да булчу, жалпак нерсе. Мынакей. Мен барагым көрүнүп атабы? Жалпак нерсе да ушундай сыяктуу эле. Ал эми эгерде бул жакта дагы x, y дагы бир
координата кошкондо z деген пайда болмок. Анда мен деген жалпак эмес, анда мен көлөм пайда кылмак. Мындай болгон көлөм пайда болмок да. Көрүнүп атат да камерадан. Все, көлөм пайда болмок. Ичинде мейкиндик пайда болмок да. Биз азыр болгону x, y координаталарында иш жүргүзөбүз. Демек жалпак нерсе. Могу жалпак дептер барак деп элестеттик эле. Эми ушул дептердин мен бир чекитти алайын, могу чекитти алдым. Так гана ушул чекиттен келип туруп ушул жак жакты мага, ушул чекитти алайын. Сары менен белгилеп коеюнчу. Жакшыраак көрүнөсүн. Ушул чекитти алайын. Анан ушул чекиттин өзүнүн орду бар. Эгерде ким башка тилде окуса, мисалы англис тили же немис тили, герман тилдеринде бул координата деген орун деген түшүнөт. Орд деген бул место дегенди түшүндүрөт да. Демек азыр координаталар системасында бир орунду алдык. Түрк тилдери менен герман тилдери кичине да окшошуп кетишет да. Ушул жагын көбүрөөк байкадым. Демек, ушул чекитти эми биз башка бирөөгө түшүнүктүү болуш үчүн кандайдыр бир белгилөө киргизиш керек да. Бардык эл биригип түшүнүш керек да, биздин айтканча. Анда кантсек болот? Анан минтип белгилесек болот. Мисалы үчүн бул чекитти А деп коеюн. А чекити, мен бирөөгө айткым келип атат. Досума келипчи. Досум, А чекити мына бул координатада жайгашты дейт. Кайсы координата дейт? Демек, биринчиси 3, анан экинчиси дагы 3 деп кой да. Ал түшүнүш керек мени. Эмнени айтып атат деп. Ал мындай деп чечмелеп баштайт. Демек, биринчи орунда x турат, экинчи орунда y турат. Демек, мынакей азыр ошону табам. Кеттик, x боюнча 3-тү. 1, мына бул жакта. 1, 2, 3. X'ти таптым. Эми y-тан үстүгө чуркайм. Бул y да тура, бул сызыктар. 1, 2, 3. Демек, y боюнча 3-кө кеттим. Мынакей. Бул жакта турат. Биринчи, экинчи, үчүнчү. X боюнча дагы биринчи, экинчи, үчүнчү. Экөөнүн кесилишкен жери мынакей. Так гана А чекитин берет. Түшүнүктүү, суроо жокпу? Суроо жок, Ооба, түшүнүктүү. Жакшы, анда түшүнүктүү болсо. Анан кийин мен деген досума тапшырманы татаалдантам да. Досум, мен деген азыр могул жактан мына могу жерди белгиледим. Сен ушул жактан кайсы чекитти белгилегенди жазып берчи. Мен бул чекитти Б чекити деп коеюн, дейт. Б чекити барабар болот. Так, эң биринчи дайыма x жазабыз. X канчага? X мынакей, бул жакта туруп тура. Мен айтканды унутуп калыптырмын. Бул жактан 1, 2, 3 болсо, булар -1, -2, -3 болот. Үстү жагы деле ошого жараша. Бул жагы 1, үстү 2, 3 болсо, асты -1, -2, -3 ушундай. Бул оңой эле нерсе, муну баарыбыз эле билсек керек. Демек, x-ыбыз азыр -3 болду. Так. 1, 2, 3. Ордун так гана бул жер 0 болот, 3кө, -3кө. Ал эми y канчада турат? Y. 0-до, y 0-до. Y 0-дө турат, значит, мына y эгерде могул жакта болгондо, мына 1, 2, 3, x 3 болмок, ал эми y мынакей 1де болмок, үстүнө бир жолу көтөрүлмөк. Эгерде бул жерде болгондо y 3 болмок, мына 2 болмок. 1, 2, y 2 жолу көтөрүлдү. Ал эми так гана могу жерде болгон y канча жолу көтөрүлдү? Вообще көтөрүлгөн жок да y. Ылдый да түшкөн жок. Демек, анда y 0-дө турат. Суроо жокпу? Ушунда көп кишилер эметип атканда, мурунку сабакта адашыпчы. Кантип 0-дө болуп калды, эмне болуп калды депчи. Болгону y мынакей могуну карасаңар, мынакей. Бул 1 жолу көтөрүлдү, 2 жолу көтөрүлдү, 3 жолу көтөрүлдү. Эгерде чекит так гана мына могу жерде болуп калганда, x 1, y 1 жолу көтөрүлмөк. Ал эми бул жакта макул 3 жолу, -3 жолу келдик, бирок y эч жакка көтөрүлө албады. Анда y барабар 0-гө. Анан кийин мен дагы тапшырманы татаалдантып, так гана бул жактан бир чекитти белгиледим. Ушул чекитти белгиледим. Бул чекитти мен С деп атап койдум. Ошондо С чекиттин координаталарда кандай кылып айтсак болот? 0-до болобу? 0,
Анан x 0'дө y эч жакка жылган жок, көрдүңөр? Оң жакка жылган жок, сол жакка дагы. Демек x 0 экен. X Y-га тең 0. Бул жакка да туруптур. Үйдөгө да жылган жок, ылдыйга да жылган жок, значит 0. Бул координаталар системасы. Демек, түшүндүкпү жана анча-мынча түшүнбөй жаткан окуучулар? Түшүндүк, ордун кантип табыш керек экен? Всё, жакшы анда. Демек, в основном ушундай нерселер эле болот. Эми мисалы мындай теңдемелер берилип калат да. Азыр көрсөтөм. Y барабар x плюс 5. Нени түшүндүрөт бул жакта? X, Y нени түшүндүрүп атат бул жакта? Демек, бул кандайдыр бир түз сызык бул. Уже бул теңдеме жана чекиттер менен иштебедик, бул чекиттер менен. Эми бул теңдеме чекиттердин көптүгү болот. Y менен X'ти биз эмне алып жаза алабыз? Биз деген мынтип жазабыз. Чекит. Эгерде теңдеме болуп калса, анда мындай болгон сызык болот, же мындай болгон сызык болот, же мындай болгон сызык болот, азыр көрөбүз ошону. Бирок мен точно билем, могул жактан кесилишет. 1, 2, 3, 4, 5. Мына могул жерден өтөт да, же бияка өтөбү, же бияка өтөбү, же бияка өтөбү, же бияка өтөбү, бирок билбейм. Ошону билиш үчүн азыр мен Y, X деп жазып алам. Демек, эми бул жактан X-ка каалагандай санды берсек болот. Y-га эчтеке санды бербейбиз, макулбу? X-ка каалагандай санды беребиз, Y-га эчтеке бербейбиз. X-ка мисалы мен берсин, X-ка 0 берейин. X-ка 0 бергенде Y канча болду? 0-гө 5 кошсок. 5. Y барабар 0 плюс 5. Y барабар 5 чыкты. X-ка 0 берсем, Y 5 чыкты. Макул. Так, азыр могул жактан чекиттерди өчүрүп салсам жакшы болмок да. Мындайраак туруп чоңураак эле салайынчы. Так, стрелкаларды койбой эле коеюн, өзүңөр билесиңер, Y анан X. Y барабар X плюс 5 болчу. Ошондо мен болсо бул жака жазгам. X, Y тапкан. X-ка мен 0 бергенде Y 5 чыккан. Макул, X-ка да кандай сандар берип көрөлү, мисалы, оңоюраак. Азыраак чыгыш керек. 1 берели. Минус 1. Y барабар X-ка минус 1 берсек, плюс 5. Y барабар болот 5тен 1 алып коебуз, 4. Y минус X минус 1 болгондо Y 4-кө барабар экен. Анан кийин бул жактан мисалы дагы X-ка кайсы сандарды берсек болот? Минус 3 берип көрөйүн. Минус 3 берсем, Y барабар болот 3тен 5 алып 5тен 3 алып койсок, 2. Демек 2. Бизге ушул чекиттер жетиштүү окшойт, Демек, X 0-дө, X таккана 0 кайсыл жер? Мына могул жерде турабы? Y канчада экен? 5-те экен. 1, 2, 3, 4, 5. Мына көрдүңөр, жана мен айткан жер. Экинчи, X минус 1-де Y 4. X минус 1-де Y 4. 1, 2, 3, 4. Үчүнчү, X минус 3-дө Y 2 экен. 1, 2, 3 минус 3 болду. Y 2 экен. 1, 2. Анан кийин дагы бир эмени берип коеюн, мисалы үчүн Y-га 1 деп берсек канча болот? 1-ди. X-га 1 деп берсек Y 6 болот. 1-ди 5 кошсоң 6. Демек, 1 деп бердим, мынакей X-га 1 деп бердим, Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мынакей көрдүңөр, жана мен айткан кесилиш менен, чекит менен кесилишет экен дагы. Кандайдыр бир түз сызыкты пайда кылды. Ушундай болгон. Демек, эмнени айткым келип атат? Теңдеме болуп калса, анда бул түз сызык болот. Түшүнүктүү? Суроо барбы? Суроо барбы? Жок, суроо жок. Түшүнүктүү, мына эми кеттик кайра. Мындай кылайын. Мен азыр бир эле теңдемени жаздым да. Ал эми эки теңдемени жазсам эмне болот? Эки теңдемени жазсам, мисалы,
мындай болсун дейин, оңойрактарынан баштайын. X'ка кошоюн Y барабар 5 чыксын, жана эле. Анан X'тан кемтейин Y барабар болсун 2ге, жок 1ге. Бул эң биринчи жанагы мен көрсөтүп берген система, туурабы? Система. Макул. Бул жактан мен азыр X менен Y таап алайын. Мындай эми кошуу жол мененби, кемитүү жол, кошуу жол менен чыгып койсоң деле болот мунучу. Анткени бул менен бул кыскарып кетет, анан 2x анан эшет. Бирок муну биз логикалык жактан эле өзү чыгарып болуп атпатан x деген барабар болуш керек строго 3кө, y деген барабар болуш керек 2ге. X 3'тө 2 кошосуз 5 чыгат, 3'төн 2-ни өтөбүз 1 чыгат. Макул. Демек азыр карайбыз. X деген 3'тө, y 2 экен. X 1, 2, 3'тө, y 2 экен. 1, 2. Демек так гана ушул чекит. Бул чекит эмнени түшүндүрөт? Могул теңдеме да туурабы? Теңдеме эмне эле бул? Чекитпи же сызыкпы? Чекит. Чекит. Ушу чекит па айнанайын. Теңдеме не дедим? Чекит саты 3 анан 2 бириккен жери чекит болот го. Жок, түз сызык болот. Могул. Мен белгилеп койгон ак бул түз сызык болот. Бул дагы түз сызык болот. Эми карап турабыз. Ал эми бул экөөнү системаны коюп койсок, андан чыккан жооп ушул эки түз сызыктын кесилиши болот. Азыр бир түз сызыгыбыз мындайдан кетиши мүмкүн, бир түз сызыгыбыз мындайдан кетиши мүмкүн, бирок билбейбиз. Муну коюп көрөлү азыр ордуна. Кеттик биринчи теңдеменики. Анан бул экинчи теңдеменики. Ороз айында крест тартып чаңылдык го, так. X анан Y болсун, X, Y болсун. Так. X-ка мисал үчүн мен муну азыр өчүрүп турайын. Мен муну Y түрүндө алып келип алышым керек. Y табышым керек. Y барабар 5 минус X. Бул жакта да Y-ты. Y табыш үчүн муну бул жакка өткөрөм, плюс Y менен, Анан бул 1'ди минус менен алып өтөм. Минус 1. Болду, экөөлөрүн ордунан алмаштырып койдум. Бул жактан эми мен муну бул жакка алып келип койсом болот, анан бул жакка Y алып келип койсом болот. Y барабар айырмасы жок, экөө бир эле сөз. Кеттик анда, улантабыз. X-ка кайсы санды берсек болот? Любой санды берели. Мисал үчүн, бул азыр муну буга тиешелүү, бул буга тиешелүү. Так, X-ка 0 берейин. X-ка 0 берсем канча болот? Y. 5. 5 болот. 0. Жок, болбойт. Мынакей, X-ка 0 бердим, 0 айланды. Y деген 5тен 0 алсам 5 да. Так, 5. X-ка 2-ни берейин. X-ка 2-ни берейин. 3. Игорь Кучкова. Звукту өчүрүп коебуз кайра. X-ка 4-тү берейин. 1 болот. 1. Y 1 болду. X-ка 5-тү берейин. 0. 0 болот, Демек ушулар жетиштүү бизге азыр. Кеттик, эми мен азыр муну не кылып койсом. Муну ушул булоңдо жарабайт турбайбы? Мисалы булоң. Мен азыр булоңго белги коюп коюн, ушул менен бул чекитти сызам. Так. 0-дө, X 0-дө, мына X 0-дө турат, Y канча экен? 5 экен. 1, 2, 3, 4, 5. Мен муну жана кантип билгем айтайынбы? Могул жактан Y барабар, анан кандайдыр бир жалгыз сан туруп калсачы, 5 деген сан туруп калат эле. Анда так гана ушул Y 5тен кесилишет. Же мындай өтөт, аз көрөбүз. Бирок азыр экөө кесилишеттен дегенде караган, азыр көрөбүз экинчисин. Так, 0-дө 5 болду. 2-де канча болду? 2-де 1, 2-де 3 болду. 1, 2, 3. Өң алмашып кеттир. 1, 2, 3. Ал эми 4-тө 1, 1, 2, 3, 4, 4-тө 1 болду. Мына үстүгө бир жолу көтөрүлдүм. Анан 5тен 0 дейт. 1, 2, 3, 4, 5. 5-те үстүгө да көтөрүлбөйсүң, астага көтөрүлбөйсүң, Y 0-га барабар. Эң жакшы. Өзү эле сызык көрүнүп калды. Эми кеттик бул жакка. Бул жактын өңүн кандай кылып койсок болот эми? Болот, ушул жакшы экен. Так.
Кеттик анда x-ка мисалы азыр 0 берейин. X-ка 0 бергенде y канча болот? -1. 5 болот. 5. -1 болот. Биз азыр мону иштеп атабыз. Бул жак булга кетпеди эле. Азыр биз мону иштеп. Демек, 2-ни берип көрөлү. X 2-де, y 1. -1. болуп. Жөн эле 1. 2-ден 1 аласың да. 3 болуп калсын дейли. 2. 2. -1 болуп калсын дейли. 0. Жок. 2. -2 болот, -2. Кеттик, жетиштүү ушулар. X 0-дө y -1 дейт. X 0-дө y -1. Кана бул чекит. X 2-де y 1 дейт. X 2-де 2-де y 1 дейт. X 3-дө y 2 дейт. X 1, 2, 3-дө y 2 дейт. 1, 2. Так кана ушул чекит, ак чекитти белгилеп эле коюна. Так кана ушул чек болду. -1-де -2 дейт. -1-де -2 дейт. -1, 1, 2 астына түштү. Демек, бул сызык мына түшүнүктүү эле болуп атат эми, барыбызга. Бул сызык бул жакка кетет экен. Ал эми бул сызыгыбыз болсо бул жака кетет экен. Экөөнүн кесилишкен жери системанын жаңы элеки 2 жол экен, Баары түшүнүктүүбү? Суроо барбы? Жок. Ооба, баары түшүнүктүү. Эң жакшы анда. Демек, координаталар системасын дагы түшүнүп алдык. Эң жакшы. Анда кеттик. Мен силерге бир нерсе айтайын азырчы. Бул жактан керектүү нерсе азыр. Мисалы мен азыр бул жактан кандайдыр бир сан жазайын. Y барабар 7x плюс 4 дейин. Ошондо бул чекитпи же түз сызык болобу? Чекит болобу же түз сызык болобу? Түз сызык болот. Ушул түз сызык могул y координатасын каерден кесилишет? Каерден? 4төн. 4төн кесилет. Мону эле карап коесуз макулбу? Кийинки азыр график менен иштегенде ушуларды эле карап коесуз. Болду, y мына 1, 2, 3тө мына могу жерден кесилишет экен. Же график мындай кетет, же мындай кетет, же мындай кетет, же мындай кетет, анын бизге кереги деле жок. Демек түшүнүктүү. Мисалы үчүн минус 2 болуп калсын дейт. Кайсы жерден кесилишет? -2-де. -2ден. Демек 1, 2. Так кана ушул жактан кесилишет. Макул. Муну жакшы кылдыңар. Эми мындай кылайын. X минус y барабар 7 деп коеюн. Ошондо кайсынан кесилишет? X-тан кесилет да, ошондо. Кайсынан? X-тан. X жок, биз сандай айтышыбыз керек да. 7ден кесилишет да. Жок, алдандыңар. Мен айткам. Биз деген ушуну айтыш үчүн биз y барабар кандайдыр бир санга анан кийин ошондо айтабыз. Демек y-ди биринчи таап алалы. Y-ди табыш үчүн эмне алабыз? Эң биринчи x-тан кутулабыз. X-ти бул жакка жоготобуз. Минус y барабар 7 минус x. Туурабы? Туура. Бирок бизге минус y-дин кереги жок, бизге y керек. Ошондуктан бул жакта да минус 1ге көбөйтөм. Анан бул жакта дагы минус 1ге көбөйтөм. Ошондо минус y минус 1ди көбөйтсөк плюс y чыгат. Анан 1ди 7ге көбөйтөбүз, ар бирин качан ачып чыгабыз. Демек минус сыртына минус туруп калса, анда ичиндеги баары өзгөрөт. Минус 7 плюс x. Ал эми биз муну оңоюраак көрүнүш үчүн биз болсо муну x плюс x анан минус 7 деп жазып алсак болот. Орундарын эле алмаштырып койдум. Эми айтсаңар болот. Y кайсынан кесилишет экен? Y кесилишет 7, минус 7ден. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так кана же мындай кетет, же мындай кетет, же мындай кетет. Түшүнүктүү. Всё, эң жакшы анда. Биз чоң нерсени азыр өттүк. Кыскасы,
Çoğun bir nerse. Баарыбызга түшүнүктүүбү? Оор нерсе дагы болчу бул. Түшүнүктүү элеби? Түсінікті эле. Ооба, түшүнүктүү. Все, жакшы анда. Эң жакшы кеттик. Эми бизде азыр 40 мүнөт убакыт калды. 40 мүнөт бою ортон эсептерин иштегенге аракет кылам. Так. Бул жактачы теңдемелер системасы эмне үчүн татаалыраак деп ойлойсуңар? Бул жакта деген график дагы бар, бул жакта деген маселе бар, бул жакта деген теңдемелер бар, ошондуктан оор нерсе бул. Мисалы, бул теңдемени өзүбүз чыгарабыз. Мен жардам бере албайм. Бул жакта теңдемелер система экенин кантип байкайбыз? Экөө теңдеме системасы экен. Биринчиден, бир өзгөчөлүгү, белги берип турган учуру эки өзгөрмө болуп калса теңдемеде. Ал өзгөрмө экинчи теңдемеде бар болсо, анда экөө бири-бири менен байланышкан теңдеме. Ал эми байланышкан теңдеме бул система. Анда система кылып туруп x-ти да табабыз, y-ти табабыз, анан салыштырабыз. Давайте кеттик. Основной келбейт основной. Демек, макул убакытты өлтүрбөй чыгарып берели. Биринчиси А деп чыгарган жооп туура, молодец, аэлита. Минус так 1, анан x минус 2y барабар 11. Мен кошуу жол менен чыгарганды аябай жакшы көрөм, ошондуктан кошуу жолун тандап алам. Силер каалаган жол менен чыгарсаңар болот, кайсысы оңой болсо. Мен силерге эки жолду үйрөттүм, Демек, түшүнүктүү. Бул жактан мен Менчиде x 11, y 2. Молодец. Ошондо мен азыр бул жактан 2x болуп турат, бул жакта минус 2x кылышым керек экен. Ошондо минус 2-ни көбөйтөм. Минус 2-ни x-ка көбөйтөм. Минус 2-ни минус y-ка көбөйтөм, унутпайбыз. Минус y-ка көбөйтөбүз. Анан минус 2-ни көбөйтөм 1-ге. Минус 2x плюс 4y барабар минус 2 болот. Үстүндөгү ушул кала берсин. Минус 2x, минус дейм да, плюс 2x минус y барабар 1-ге. Бул менен бул кыскарата, минус 2x менен плюс 2x. Бул жакта минус y плюс 4y калат. Анан барабар 1 плюс минус 2. Минус күчтүү, ошондуктан минус 2 деп жазып коелу. Барабар 2ден 1-ди алсак минус 1 болот. 1ден 2-ни алсак то есть. Анан минус y 4, демек 3y. Y барабар минус 1 бөлүнгөн 3. Чата мен туура жаздымбы, же ката кетирип алдым? Бир жерден ката кетирип алдым окшойт. 2x минус y барабар 1-ге, x минус y барабар 11-ге экен да. 11-ге. Мынакей туура эмес көчүрдүм, баары ката. Ошондо минус 22 чыгыш керек болчу экен бул жагыбыз. Минус 22. Минус 22, минус 22ден 2-ни алсак 20 калат. 20. Ошондо да чыкпай атат го. Так, дагы ката кетирип көчүрдүмбү? 2x минус y барабар 1-ге, x минус 2y барабар минус 2-ге. Так, минус 2x болду, туура, минуска минус 4y берет минус 22. Минус 22 турбайбы? Минус 22 экен. Минус 22, ошондо минус 24 болот. Болду, буларды карабайбыз. Мында классикалык каталар кетире берет. Мен да машина эмесмин да. Демек, y-ти табыш үчүн минус 24-тү бөлүп салам 3-кө. Y барабар болот 8-ге, минус 8-ге. Минус 8-ге. Эми минус 8-ге болсо анда y-быз x-ти таба алабыз. 2x минус 8 болсо өзү минуска минус плюстөр кетет, ошондуктан плюстө эле жаза алабыз. Анан бул жака минус 9 алабыз. 2x барабар 1 минус 8. Так, 2x минус 8 плюс болот, минуска минус. Тура эле баары минус
minus 7 2x. X barabar minus 3 bundan 5. Demek minus 3 bundan 5 anam minus 8. A variantı çoğun. X kança çıktı sizlerdeki? Menki 211 çıkan, Y 2 çıkan. Tak. Ошондо men кайсы жактан ката кетирип алдым? 2x. X'in канча чыкты дедің эле? 11. Y 2 çıkan. 2. O. Башкалары кандай чыкты? Мен биринчи айттым го 9 анан эме чыкты депчи. Минус 10 деп. Yani көйткөндө 2-ни көйтүп турмун, бирок 2x'ти көйтпөй калыптырмын да. Ошол жактан катылып калыптыр меники. Түшүнүктүү. Демек A варианты чоң. Так, Сайкал сен дагы катаң бар бир жерден. Бирок түшүндүң да, мына ушул жол менен чыгат. Так, кесепти. Карафон жакшы эле экен белчи, акка караганда. Кийинкисинде ушундай кылып эле. Ооба, ак фондо чын эле көз оорутуп болчу. Demek kettik. 2m minus n. Bunu men de kılayın. Uyga tapşırma kılayın. Yazalım çözüm. Анкен оңой тесттердин баары тең убакыт өлтүрөт да, буларчы бул деле система кадимкидей. Ошондо 1-1 1-1'din экинчи тапшырмасы деп коеюн. Экинчи тапшырмасы үйгө болот, потом мынакей азыр 3'тү чыгарып көрөбүз. Бул дейт, эмне дейт? А жана Б сандарынын суммасы 12, ал эми айырмасы 9, бул сандардын чоңу кичинесинен К эсе чоң дейт. Демек А плюс Б барабар 12. Суммасын билебиз, сумма деген кошуу. Ал эми айырмасы деген бул айырмасы. Барабар 9 дейт. Ал эми айырмасы 9 барабар. Экөөнү система алып чыгарабыз дагы. Кайсын жоготобуз бул жактан? Бул менен муну кошобуз, бирок бул жактан плюс Б менен минус Б'ны жоготуп салалы. Ошондо Ага аны кошуп салабыз, 2А болот. Барабар 9га 12-ни кошобуз, 21. А барабар 21 бөлү 2. 21'de 2'ye bölsök 10,5 болот. Бул калпайтмасам, Так, 10,5 экен. А 10,5 болсо, анда Б канча? Биринчи звукту өчүрүп коелучу, звукту. Звукту өчүрүп коелучу. А 10,5 болсо, анда Б'ны таап алабыз. А плюс Б барабар 12. Муну коем ордуна. Бирок A'быз болсо 10,5 болгондуктан плюс Б барабар 12. Б'ны табыш үчүн биз эмне кылабыз муну? Бул жакка өтөбүз, туурабы? 12 минус 10,5. Ошондо Б барабар 1,5 болуп калабы? 1,5. Эми 1,5ке 10,5. Суроо эмне болуп атат? Суроо. Звукту өчүрүп коелучу достор, эми ушул болуп атат. Бул сандардын чоңу кичинесинен К эсе чоң дейт. Демек, чоңу кайсы экен? Чоңу 10,5, кичинеси 1,5. Демек, канча эсе чоң дегенди билиш үчүн жөн гана 10,5ти бөлүп салабыз 1,5ке. Биз жакшы билебиз, сүтүрлөрдү бул жакка чоңу жылдырсак эчтеке болбойт. Демек, 105 бөлүнгөн 15. 105 деген жана биз иштеп атканда 105 калькулятор менен колдонуп окшойсо, мындай эле калат. 105 бөлү 15. Так, 1ден бербейбиз, 9дан берсек 45 болуп кетет, 8, 7ден берсек 7. 5, туура 10. Демек, 7. Чоңу
кичинесинен канча эсе чоң экен? 7 есе. Демек, бул жакта k эсе дегени бул 7 деген түшүндүрөт. 7 эсе. 7 менен 7 экөө барабар v варианты туура. X, Y, кандай? Баягы үчүнчү эле. Üçüncü. Так, төртүнчү маселе. Төртүнчү маселе бул 1 бөлү x, 1 бөлү 2 көбөйтүлгөн x минус 2 бөлү 3 y. Да дейт. Карасыңар, мына бул жакта b чекти бар экен. Уже бул эмне жөнүндө сөз болот? Координаталар системасы жөнүндө сөз болот атат. Ошондо y мол 0 деп атат могул жакта. Ошондо кайсыга 0 алып барып коесуңар? Бугабы же бугабы? Кайсыга 0 алып барып коесуңар? Y барабар 0. Туура, y-га 0 алып барасыңар. Анда чыгарабыз ушинтип эле, оңой эле. Бүт баарын тең түшүндүрүп бердим мен. Бардык мыякта келе тургандар. Болгону кээ бир маселелер бар, ошолорду түшүндүрүп беришим керек. Маселелер канча чыгарыш керек экенин. Демек, 1ди бул үстүнө эле көбөйтүлүп кетет, ошондо x бөлү 2 болуп калат. X бөлү 2. Минус, силер айттыңар, бул жакта өзү чекти берилиптир. Бул 0-гө барабар деп. Y 0-гө барабар. Анткени бул орду y да. Минус үстүнө көбөйтүлөт, була үстүнө 2y бөлүнгөн 3 болчу. Y 0-гө барабар болсо 0-ды 2-ге көбөйтсөң 0, 0-ды 3-кө бөлсөң баары деле 0 чыгат. 0 болот, барабар 4-кө дейт. X-тан Сегиз болобу? санды демек, кайсы санды 2-ге бөлсөк 4 чыгат? 8. 8. Туура. Ал биз деген кантип тапчу элек? Биз деген мына бул экөөнү көбөйтүп койсок, үстү чыгат дегенди түшүндүрөт. Демек 8 экен. Ошондо x барабар экен 8-ге. X 8 деп атат. Анда бул жер x болчу да, туурабы? Анда b деген барабар экен 8-ге. А варианты чоң. Түшүнүктүү, бул. Так. Кеттик кийинки эсепке. 5-чи с a. Так, с чектикен a жана b дейт. Чекти x минус 1 жана кесилиш экен, кесилиши. Ошондо кесилиши дейт. Кесилиш деген бул эмне? Бул менен мунун системасы. Система болгондо гана кесилишет да. Ошондо экөөнү система кылып чыгарасыңар. X-ты тапсаңар A-нын ордуна коесуңар, Y-ты тапсаңар B-нын ордуна коесуңар, анан экөөнү салыштырасыңар. Демек, бул дагы үй тапшырма 5-чи. 5-чи, так, 1-1, 5. 1-1, 5. Бул үй тапшырма болот. Буга убакытты коротпой эле коелу. Так. 1-1, 6 дагы үй тапшырма, бул оңой тапшырма. Бул оңой болсунбу же эмне кылалы? Чыгаралы. Макул чыгараланда. Карайлы. Бул система 2 өзгөрмөлүү теңдеме болуп калды. Биз деген бул жака 25 анан 5 деп бере албайбыз. Мисалы үчүн макул 25-ти 5-ке бөлсөң 5 чыгат, бирок 25-ти көбөйтөсүң 2-ге 50, 50дөн кайра 5-ти алсаң 45 ова туура экен. Ушинтип эле чарсак болот экен. X барабар 25, Y барабар 5. 25-ти 2 көбөйтсөк 50, 50ден 5 алсак 45. 25 бул удачно болуп калды. Макул. А варианты чоң. Суроо болсо берип калабыз, макулбу? Мынакей могу маселени чыгарабыз азыр чогуу. 36 болуп турат. 37, 38-ге чейин өзү чыгарып көрөбүз, болбосо мен жардам берем. Класста n окуучу окуйт деген. 36 баштап 38-ге чейин чыгарабыз. Математиканы чыгарып атсаңар, химияны эле чыгарып койсоңор. Чоң болобу? Асы чоң Кандай? болобу? Асы. Демек, канча чыкты бул жакта? Барды 36. 36, молодец. Мынакей карайбыз. Класста n окуучу окут дейт. Кыздар, анан балдар. Белгилеп алабыз. Демек, кыздар
плюс балдарды кошсок канча чыгыш керек? Бардыгы n чыгыш керек, айтып атат. Кыздар балдардан 3 эсе көп дейт. Кыздар барабар 3 көбөйтүү балдар. Демек 3 эсе чоң. Эсе деген көбөйтүү. Ал эми балдар кыздардан 18ге аз. Ал эми балдар барабар кыздар минус 18. Балдар кыздардан 18ге аз. Балдар деген эң биринчи балдар жазасың, анан барабар коесуң, анан биягын жазып койсуң. Шүйлөм боюнча эле катар менен кете бересиң. Андан кийин бул эми кандайдыр бир система болуп калды. Системаны өтүп аткандыктан система бул чыгарабыз системаны. Кыздар 3b экен. Анда ордуна коебуз. Так, ордуна коюу жолу менен чыгарат экенбиз, муну. Бирөөсүн бул оңой жолдорун бул жака жазабыз, бирөөсүн бул жака жазып алабыз. Кеттик. Кыздар барабар 3b экен. Анда жазам. b барабар кыздар мынакей 3b. 3b минус 18. Андан кийин бул минус 18-ти бул жака өткөрүп салайын. Плюс 18 кылып барабар 3b болсун. Ал эми бул b-ны минус b кылып бул жака өткөрүп салайын. Ошондо 3b-дан кемитсек b-ны 2b калат. Бул жагыбыз 18 калат. Ал эми b мына. Ал эми b-ны табыш үчүн биз деген 2-ни 18-дин астына жүрүп салабыз. Башкыртына 18-ди бөлүп салабыз 2-ге. Балдар канча экен? Балдар 9 экен. Анда кыздар деген 3 көбөйтүлгөн балдарга барабар 3 эсе көп да кыздар. Анда 27 болуш керек. Кыздар 27. Кыздар 27. Балдар болсо 9. Сен айткандай 36 чыгыш керек. Молодец. Салты. 36 чыкты. Демек А варианты чоң. Ушул маселе баарыбызга түшүнүктүүбү? Бардыгыбызга. Ооба. Маселени чыгарбайм дегендер да чыкса болот да, мындай оңой нерселер. Демек система. Так, 9-чу карайлы, оңойбу же орбу? А минус 1 А чекити 3х минус y сызыгында жатат дейт. Ошондо азыр минус 1-де кайсыга коебуз? Кайсы тамкага? Y-га коебузбу же X-га? X коебуз. X-ка. X-га коебуз, X коюп, Y-ди таап алабыз. Y-ди тапканыбыз биз Аны тапканга барабар. Демек, буну дагы үй тапшырмага жазып коеюн. 1-1 канчанчы эсеп? 1-1 9, 1-1 9. Кеттик. Алма алмурттан 25 сомго кымбат, 3 килограмм алма жана 2 килограмм алма үчүн 350 сом төлөндү. Муну да чарып көрөлү. Аракет кылып көрөлү өзүбүз, өзүбүз чарып көрөлү, анан болбосо анан чарабыз. Так, өзүбүз чарабыз. Так, 2 минутта 41-42-де бүтүрөбүз керек. Жок, 43-те бүтүрөбүз. Мындай колонкаларга минимум 2 минут, маселелерге 2 минут, обычно оңой эсептерге 1 минут. Орточо эсеп менен ар бир эсепке 1 минуттан убакыт кетет. 2 минутта чыгара бергиле, эчтек болбойт. Так, 43 болуп калды. Канча чыкты жооп? Любой жоопту айта бергиле. Мүмкүн туура чыгып калат. Биринчи жоопту алалы. Кайсы жооп? Болжолдуу түрдө. Анда да жок ба жооп? Макул, анда мындай эчтеп көрөлү. Алма барабар алмурут англисче жазып койду, алмурут плюс 25. Алмурут плюс 25. 3 килограмм алма жана 2 килограмм алмурут үчүн, демек 3 алма плюс 2 ал барабар болду 350 сомго. Бул жакта тең эмнесинен байкайсыз система экенин, так звукты өчүрүп коюп бирөөсү 100 болдук. Бул жакта дагы А бар, бул жакта да ал бар. Бул жакта дагы А бар, бул жакта да ал бар. Анда экөө бири менен байланышкан нерсе экен, анда система. Ордуна коюу жолу менен чыгарсак жакшыраак болчудай, себеби бул жакта А өзү белгилүү экен. 3 көбөйтүлгөн, башка эсеп кылам. 3 көбөйтүлгөн A'быз канчага барабар? Мына 3А деп атпайбы?
А айтып атат. Ал плюс 25. Ал плюс 25. Алмұрат плюс 25. Плюс 2 ал. Барабар 350. Қашан açar? 3 ал. 25, 75 болады. Плюс 2 ал. Барабар 350. Так, 2 алға 3 алды қоссақ 5 алмұрат болады. 5 алмұрат барабар 350 минус 75. 275 болып қалады. 275 5 алмұратқа. 245 болып қалар шында? 245 болады. 200. Так, қазір. 245, 245, 25. Так, мақұл. 5 ал. Алмұрат барабар 245 бөлі 5. Так, бұл жақтан мақұл 350 минус 75 бөлі 5. 245 емес, 275 кені бөлі 5. 55-тен тепкен. 275. Барабар, ошондо 55 чыкты. Алмұрат қанша кен? 55 кен. Негизи, мен оның барын тең детально жазып чыгытпайм бу, оның барын теңчи. Ортада мен негизи мынтип иштебейт. Мен силерге жөн эле түшүндүрүп берип атам. Мен мисалы үчүн могул 3 линияны мен мемделе иштеп коюшум мүмкүн да. Туурабы? Ушундай деңгээлге жетиш керек да. 2 линияны мемде иштеп, анан чарнеке хотя бы мындай болгон нерселер түшөт. Коркпой эле болом. Мен жөн эле түшүндүрүп берип атам. Атак мында мынтип иштесек убакыттын баарын өлтүрөбүз. Эрежени ал жакта эрежеме иштеудің кереги жок. Демек, ал барабар 55 кен. Ал барабар 55 болсо, А барабар, так, 55 плюс 25. Барабар 80. Демек, 80 сом кен да. Алмабыз 80 сом кен, алмұрутубуз 55 сом кен. Алманы, так, алмабыз 80, 80 көбөйтүлгөн 2, ошондо 2 килограмм алманы басчат, 160 сом болот. 3 килограмм алмұрутубуз, алмұрут 55 сомдон болгондо 110, 165 болуп калат, Демек, Б варианты чоң. Суроо барбы? Жок. Түшүнүктүү бары, кеттик анда. Так, 2-2. Сохранить. Так, эгерде П барабар 11, бул үй тапшырма болот. 1, 11. Tamam. Кардар 100 сомдуктар 100 сомдук кылып, тилер мени төлөп алды. Так, мога да 3 мүнөт убакыт. 48, 49, 50 деп бүтөбүз. Кардар 100 сомдук товарды 3 сомдук жана 5 сомдук монеталар мени төлөп алды. Эгерде ал сатуучуга бардыгы 30 монета берген болсо, анда 5 сомдук монеталар канча? Маселелерди иштегенде эң биринчи не деп коет эле? Элестетүүнү киргизишибиз керек да. Ошондо жардам берет. Макул, мен үйрөткөн формулалар, мен үйрөткөн жолдор менен эле чыгарбай эле койгула, жоң гана элестетип чыгарсаңар болот. Ага да каршы эмесмин. Ошо элестетүү боюнча Альберт Эйнштейн бир сөзү бар го, жана билим дейт, билим бул чектелүү нерсе дейт да. Сен андан чектелип калышың мүмкүн дейт, бирок могул сенин элестетүүң чектелбейт дейт. Сен чексиз элестете берсең болот. Алыс жака чейин кете берсең болот. Ошол сыяктуу. Элестетүү чоң нерселерге жардам берет айнегеле. 11. 5 болот экен. 5. Молодец. Демек, карайбыз. Кардар 100 сомдук товарды 3 сомдук жана 5 сомдук монеталар менен төлөп алды дейт.
3 сомдук, 5 сомдук кошот барабар чыгат 100 сом. Бирок монеталардын данасы, башкача айтканда штук, канча штук? Аны билбейт. Ошондуктан бирөө мен 5 сомдукту 5x деп алайын. Жок, 5 сом. X штук. Анан 5 сомдуктукун y штук. Эки башка штук да туурабы? Анан кошсок 100 сом чыкты дейт. Эгерде ал сатуучуга бардыгы 30 монета берген болсо, демек монеталар эмне болуп атат? Штуктарда туурабы? 30 жок, x жана y-тарды кошкондо, x жана y-ты монеталар кошкондо канча чыгып атат? Бул жагыбызда 30 чыгып атпайбы? 30 чыгып атат. Анда система кылабыз анда. Система кылабыз. 30 сом болсо 5 сомдук. Демек 5 сомдугубузду унутпайбыз. Y макулбу? Биз суроону жакшыраак жаттап калалы. Биз азыр Y издеп атабыз. Демек Y-ты таап алалы, X-ты таап алалы. Бул жактан X барабар 30 минус Y. Демек бул Y бул жакка минус белгисине өттү. Эми ордуна коебуз. Туура. Жооп ошондой болот, туура. 3 көбөйтүлгөн X канча? X 30 минус Y. 30 минус Y. 30 минус Y плюс 5 Y. Барабар 100. Туура жаздым, туура эмес жаздымбы? Кашан унутпадым, мынакей кашан. Так. Эми кеттик. 3-тү көбөйтөбүз 30га 90. 3-тү көбөйтөбүз минус Y-га минус 3Y. Мына плюс 5Y барабар 100га. Албетте бул жакта 90ду бул жакка жоготушубуз керек. Минус 90 кылып 10 минус 90 барабар болот. 10 эмес 100, 100 минус 90. Анан кийин минус 3Y плюс 5Y бул 2Y берет да. Y барабар 100дөн 90 алсак 10, 10дун астына 2 түшөт, барабар 5. Y барабар 5 чыгыш керек. Демек, бизде Y 5 сомдуктан 5 бар дегенди түшүндүрөт. Түшүнүктүү? Суроо барбы? Суроо жок. Баары түшүнүктүү эле? Маселелерден эч кандай кыйынчылыктар болгон жокпу? Баары түшүнүктүү эле болсо керек деп ойлойм. Түшүнбөй калсак суроо бермекпиз, Эгерде 3x плюс 5y 88 болсо, так, бул дагы 13 болуп элесеп. 1, 1, 13. Кеттик, анан кийин. Бул дагы оңой эсеп, 14. 14, анан так, 15-ти чыгарабыз азыр. Буларды даанасын келтирип алалычы. Бул кайсы чыгарабыз, кайсын чыгарабыз? 16. X плюс Y бул дагы кадимкидей эле система экен. 16да тапшырма болот. Анан A жана B бөлчөгүнүн алымында бөлүмү дагы. Муну азыр алымында бөлүмүндө 1ди кошсок 2. Муну азыр чыгарабыз 18. Эми менен так, бул дагы оңой. Ойломой 18 чыгарабыз. Үйдөн потом X бөлсөк Y-га 20 чыгарабыз. Калгандарын азыр чыгарабыз. Так. 20 болор, иташырма болот. Так, кеттик. Окуучу A дана калем жана B дана дептер үчүн С сом төлөдү. Эгерде калем дептерден 2 кымбат болсо, анда дептердин баасы төмөндөгүлөрдүн кайсысына барабар болот? Мына бул жакта төртөө турат. Төртөн кайсынысы? Жооп В-сыбы? В. Жок, В эмес. В-сы. Б болуп Б. Эки окшош экен, А, Б. Макул, көрөбүз эмне болуп кетер экен. А дана калем жана Б дана дептер дейт. А, анан
b plus ушуна маселерди түшүндүкпү, кантип чыгарабыз? Экөөнү жазып алабыз, барабар с деп. Бул плюс болуп турганы азыр. Плюс бул жактан бирок штуктарын сомдорун жазбаптыр, туурабы? Сомдорун эмне кылып алалы? Экөөнүн баасы 2 башкада, туурабы? Мисалы үчүн бул аныкы x сом болушу мүмкүн, бныкы y сом болушу мүмкүн. Ошондо бизге эмнени сурап атат? Эгерде калем дептерден 2 эсе кымбат болсо дейт, ошондо калемибиз А болчу, туурабы? X барабар, эгерде калем дептерден 2 эсе кымбат болсо, Y-дан 2, дептерибиз бул болду, 2Y болсо, анда дептердин баасы канча барар? Кеттик, анда X-ны ордуна коебуз. A көбөйтүлгөн 2Y плюс Y барабар S-га. Муну эми биз плюстун оң жагын, сол жагын карайбыз. Эмне бар экен? Окшош сандар. Окшош сандар эмне? Y-тар бар. Y-тар качан сыртына чыгарабыз? Качан сыртына чыгарганды үйрөнгөнбүз. Y качан сыртына чыгып кетти? Мына чыкты. Ичинде 2 көбөйтүлгөн A калды. Плюс B калды. Барабар S. Биз ошондо негизи Y-ті таап атканбыз. Y-ыбыз болсо эмне эле? Дептер болчу. Ошондо Y-ті табыш үчүн эмне кылам? Мынакей Y-ті табыш үчүн көбөйт болуп турат. Көбөйт. Жанында турганда эмненин баарын тең эмне кылам? Кашанчыны көбөйт чыгат. С-ны бөлөбүз 2A плюс B-га. Монун баарын тең сын астына чүрүп салабыз. Көбөйтпөйбүз да. Биз Y-ті изде атпайбызбы? Мынакей Y барабар болду. С 2A плюс B. 2A плюс B. Мынакей A вариант болду. 2A плюс B. Түшүнүктүү? Суроо жокпу? Түшүнүктүү болсо керек. Жок, түшүнүктүү. Мынакты 5x буну үйдөн дедик. 17 чыгарып көрөлү. 7. Так. A бөлү B бөлүмүндө 1-ди кошсок дейт, анда 2-ден 1-ге барабар дейт. A бөлү B плюс 1 болсо барабар болот экен 2-ден 1-ге. Эгерде A плюс B барабар болсо, анда канчага дейт. Ну, пропорция кылып чыгарат экенбиз, бирок пропорцияны өтө элекпиз, ошондуктан негизи муну буга көбөйтөбүз. B плюс 1-ге. Туурабы? B плюс 1-ди 1-ге көбөйтсөк ошол эле сан чыгат да. A плюс 1-ди көбөйтөбүз 2-ге. Ошентип эле жазып коелу, барабар болот. 2 көбөйтүлгөн A плюс 1. B плюс 1 барабар болот 2 көбөйтүлгөн A, 2A, 2 көбөйтүлгөн 1, 2. Эми бул жактан A плюс B барабар 10-го дейт. Ну, азыр бул жактан A'ларды жыйнап алалы өзүнчө. B-ны бул жакка өткөрөлү. 2A минус B. Ал эми муну минус 2-ни бул жакка өткөрөлү. Минус 1, минус 2 болуп калат. Ошондо минус 2 менен келди. Минус 1 болот ошондо. Минус 1. Эми иреттеп жазып коеюн. 2A минус B барабар болсо минус 1-ге. A плюс B 10-го барабар болсо, A плюс B барабар 10 болсо, анда система кылып туруп чыгарабыз. Бизге эң жаккан нерсе мына жактарын өчүрүп салабыз, жок кылабыз, плюс минус B. Анан 2A'га A-ны кошсок 3A болот. Барабар минус 1-ге кошобуз 10-до 9 болот. A барабар 9 бөлү 3. 9 бөлү 3. 9 3 бөлсөк 3 чыгат. A 3-кө барабар болсо, A 3-кө барабар болсо, B канча болуш керек? 7 болуш керек албетте. 3-кө өзү чыгып калды. Ошондо 7-ден кемитсек
3'tü. Жооп 4 чыгат. Түшүнүктүү бул маселеде. Суроо жок. Кеттик анда. Эгерде n плюс n муну үйгө тапшырма болду. 19 үй тапшырма болду. 19 үй тапшырма 19 чыгарабыз азыр. Кеттик. Мисалы, бул жакта x-ты бөлсөк y-га 5 чыгат экен. Анан x-тан y-ди кемитсек 6 болот экен. Жана биз минтип болжолдоп койгонбуз, 25 5-ке бөлсөк 5 чыгат деп. Анан бул жактан кайра копкондо туура чыгып калды ошондо, ал учурда макул түшүндүк. Бирок x азыр 25, 25тен 5 алсаң 20 чыгып атпайбы? Ошондуктан бул жол жарабайт. Анда эмне кылабыз? Анда ордуна коюу жолу менен, демек, биз деген бул экөөнү көбөйтсөк, бул санды алабыз деген бир эрежебиз бар болчу. Демек, x-ты алабыз, эгерде y менен 5-ти көбөйтсөк. Ал эми x-ыбыз белгилүү болгондуктан бул жака x-ны ордуна коюп коебуз. Демек, x минус y барабар 6 болсун эле, x-ыбыз 5y минус y барабар 6. 5-тен кемитсек y-ди 4y барабар 6, y-ди табыш үчүн 6-ны бөлүп салам 4-кө. Бул жактан 6 дегенибиз 3 көбөйтүү 2, 4 дегенибиз 2 көбөйтүү 2, 2 менен 2 кыскарат да 3-тө 2 бөлсөк 1,5дан тиет. 1,5. Демек 19. X. Биз ошондо y-ди таптырбыз. Y 1,5, а x-ты сурап атат, а? Ошондо x-ыбыз канча? Бул жака алып келип туруп 1,5ды коем. X барабар x минус 1,5 барабар 6. X табыш үчүн 6дан кемитем 1,5ды барабар 4,5. Кошпойбузбу? Кошобуз, ооба, туура кошобуз, туура майбыз. Бул минус берсең бак плюс менен, 7,5. Биякта жоопту карап эле таппай эмне болот. Так, 19, 20 үй тапшырма. Демек, бүгүн аябында эффективдүү сабак болду деп ойлойм. Ушундай эле көп нерсени түшүндүкпү? Жаңы нерселерди. Эми мен бул жактан Секамдын китептеринде бар маселелер ушуларда жиберем. Эгерде Секам менен даярдангандар болсо, кайталап коебуз. Секамдын китептеринде мынакей мондай болгон эмелер бар да. Эле координаталар. Буларды кантип иштейбиз? Мисалы үчүн биринчисин көрсөтүп берейин. Карасаң, минус y плюс x теңдемесинин графиги төмөндө кайсынысы дейт? Кайсынысы? Могул жакта 3 деп турат, алып барып туруп эле, могул жактан 3 чыгыш керек экен. Анда могу d деп белгилеп салбайбыз. Жок. Бизге эмне керек? Бизге деген y керек, минус y эмес. Кана өзүчө иштеп көрөлүчү анан ушуну. Минус y барабар болуш керек 3 минус x. Канткени x бул жакка минус 5 менен өткөрдүк. А бирок бул жакта эмне кылабыз? Бул жакка да минус 1'ди, бул жакка да минус 1'ди көбөйтөбүз. Ошондо бул жакка y чыгат, бул жакта минус x-ка минус x чыгат, анан минус 3. Мынакей y даяры, y биринчи орунда турат, анан значит, кайсы менен кесип экен? Минус 3 менен издейбиз. Кайсы минус 3тө болушу мүмкүн? Азыр издейбиз азыр. Могул жакта 1, 2, 3 дейт. Бул жакта 1 деле турат. Бул жарабайт. Кеттик. Бул болсо үстүнө чыгып кетти. Бизге минус керек, бизге минус. Бул да жарабайт. Б варианты. Да кеттик. Бул жактан 1, 2, минус 2. Бул да жарабайт. Бул жактан 1, 2, 3. Бул жарайт. Демек, жооп Г варианты. Буну карабай эле койсоң, анткени бул үстүндө турат. Бул да жарабайт. Түшүнүктүү? Ушинтип иштейбиз, Бул жөн эле подсказка болду. Калгандары обычный теңдемелер системасында сыяктуу. Мен болсо мунун агын жиберейинчи, карасынбы? Агын эле жибере берейин, Үй тапшырма. Демек, үй тапшырма ушулар болду. Мына булар болду. Мен азыр WhatsApp'тан жиберейин. Анан плюс дагы дополнительный тапшырма. Бир тест берем, ал болсо биринчи, экинчи сабакка арналат. Кийинки сабакта экинчи, үчүнчү сабакка арналган дагы бир тест берем. Так, суроолор барбы? Жок. Суроолор жок, Так, мен жана Аскар деген бирөө мага мындай суроо берген азыр. Эмне деген суроо берди эле? Азыр.
Жана формула боюнча дейт. Кайсыл формулаларды жаттап алсам болот дейт ортого кириш үчүн дейт. Ушундай суроо берди да мага бирөө. Формуланы жатташтын кереги жок. Главное түшүнүш керек да. Формуланы түшүнсөңөр өзүнөн өзү формула пайда боло берет. Мисалы үчүн мен деген жана бул жак менен бул жакты көбөйтсөк, бул жак чыгат дебиз. Бул негизи 17/1 да. 17-ни 1 бөлсөк 17 эле чыгат. Анан бул өзүнчө бир формула бар да, карама каршы көбөйтөсүң деген сөз. Бирок биз жана өзүнчө бир эсептерди чыгарып атып эле, буну менен бул көбөйтсөк бул чыгат экен деп билип алдык. Ушундай сыяктуу нерселер эсептерди чыгарсак өзү пайда болот. Так, үй тапшырманы эринбей жөнөтөбүз макулбу? Өзүңөр үчүн окуйсуңар, мен үчүн эмес, өзүңөр үчүн. Мен силерге жардам бергим келип атат просто. Макулбу? Тапшырманы жазып кетиргенден образецин кетирем дедиңер го? Азыр кетиресиңер да сразу эле. Кайсынын? Кантип жазып кетириш керек экенинчи образец. Айылта сен сурап атасыңбы? Ооба, Айлита. Ооба, Айылта сенкиндей кылып жибериш керек, сенкиндей. Мен ошо сенкин жиберейин деп аткам. Ушундай. Всё. Түшүнүктүү? Анда макул ийгилик оорубагыла. Азыр өчүрүп салайын. Оорубайбыз. Анан кийин ден соолуктарыбыз чыңап туруп, карантинде эме кылат. Жакшыраак окуйбуз. Эме дейт, бул жакта 15-inde башталып калышы мүмкүн дейт орто. Мен жаңы эле ушундай жаңылыктар келип атат, эмне каякта түшүнгөн жокмун, бирок 15-inde башталып калса, анда мен темаларды кысам. Мындай кылчу эметип баарын өтүткөнгө аракет кылабыз, макулбу? 15-майда башталып кала турган болсо. Мен ага 15-майда? Мен ушундай слухтар чыгып атат да, ушундай болгончу, бирок бул чынбы, калппы билбейм. Ошол азыр белгисиз деп айтылып атат, негизичи. Бирок 15-майга расчет алып берели макулбу? Кокус. Эгер вакыт ашып калса, сиз дополнительно кайра башынан баштап, даярданып, нерсе кыла бересиз. Рахмат. Ийгилик силерге дагы. Рахмат.